Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуулары, урматтуу Тилек Кыдырмаевич, кадырлуу Үч Терек айыл аймагынын тургундары. Жыйында баштар алдында Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Текебаев Тилек Кыдырмаевичке сөз берсек. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, бүгүнкү жыйындын катышуулары. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасына ылайык бүгүн Токтогул району Үч Терек айылынын аймагынын тургундар менен жолугушуп отурабыз. Бүгүнкү жыйынга облустук мамлекеттик органдардын мекеме, ишканалардын жетекчилери да катышууда. Аларды сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Сабырова Жапар Жумадиловна, Жалал Абад облустук соттун төрайымы. Ишеналиев Турусбек Куатбекович, Жалал Абад облусунун прокурору. Асанов Марлис Сурапекович, Жалал Абад облустук ички иштер башкарманын башчысы. Чоробеков Ерлан Чоробекович, УКМК Жалал Абад облустук башкарманын башчысынын биринчи орун басары. Шекенов Чынарбек Мадамбекович, өзгөчө Кырдаал министрлигинде Жалал Абад облус боюнча башкарманын башчысы. Таштемиров Абдулхаким Маматкулович, прокуратурага караштуу сот аткаруучулардын кызматынын Жалал Абад облус боюнча башкарманын башчысы. Жайлобаев Бакыт Канаевич, Жалал Абад облустук юстиция башкарманын башчысы. Султанбеков Майрамбек Султанбекович, Жалал Абад бажысы. Жангазиев Бакыт Зарылбекович, мамлекеттик чек-ара кызматынын Жалал Абад облус боюнча башкарманын башчысы. Талай Уулу Нурбек, Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкарманын башчысы. Алиев Азизбек Касымбекович, Жалал Абад облустук архитектор курулуш контролдоо боюнча башкарманын башчысы. Кадыров Дастан Максатович, Жалал Абад регионалдык шаар куруу жана архитектор башкарманын башчысы. Тилтаев Эрнис Мавзудаирович, президенттин иш башкармасына караштуу транспорт каражатын жана айдоочулук курамын каттоо боюнча Жалал Абад аймактын бөлүм башчысы. Ермеков Канжарбек Миркасимович, экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Жалал Абад аймактын бөлүм башчысы. Карабаев Орунбай Жолборсович, экономика жана коммерция министрлигинин аймактардын аралык башкарууну Жалал Абад аймактын бөлүм башчысы. Ербаев Мурат Садыкович, энергетика министрлигине караштуу энергетикалык көзөмөл боюнча кызматынын Жалал Абад облусунун регионалдык башкарманын башчысы. Турдумбетов Улан, Жалал Абад электр тармактары. Абдукаримов Мирлан Абдувахапович, Кыргыз Телеком. Бердикулов Абдыкалык Боронбаевич, жол чарба департаментинин Жалал Абад облусунун аймактын бөлүм башчысы. Сариев Раушан Айтикулович, жерде жүрүүчү жана суу транспорт жана департамент Жалал Абад аймактын башкарманын башчысы. Долдоев Талайбек Анарбаевич, ичүүчү суу менен камсыздоону жана саркындуу суулар чыгаруунун өнүктүрүү департамент түштүк регион боюнча өкүлү. Тургунбаев Канатбек Жаныбекович, суу ресурстарынын айыл жарбайм жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу жердүү жана сууну көзөмөлдөө боюнча Жалал Абад облус боюнча аймактын башкарманын башчысы. Манапов Алмазбек Мамаджанович, Жалал Абад башкы суу чарбанын башкарманын башчысы. Томаев Сабырбек Рыспаевич, жаратылыш ресурстарынын экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Жалал Абад регионалдык башкарманын башчысы. Залимбеков Дурусбек Абжапарович, экология жана техникалык көзөмөл кызматынын Жалал Абад регионалдык башкарманын башчысы. Сыдыков Кайратбек Эркинбаевич, Жалал Абад региондук өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо жана карантин башкарманын башчысы. Кушпаков Автандил Турдумаматович, өзгөчө Кырдаал министрлигине караштуу токой кызматынын өзгөчө баалуу токойлордун боюнча регионалдык башкарманын башчысы. Козуев Замирбек Мамырович, Кыргыз Мамжер Долборло. Махмат Жунус Уулу Өмүрбек, Жалал Абад облустук үй бүлөлүк медицина борборунун директору. Ураимов Рома Каныбекович, Жалал Абад облус боюнча кызматынын иш аракетин координациялоо милдети жүктөлгөн жана Жалал Абад району аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгери. Самарбеков Ахмат Самарбекович, саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жана Жалал Абад аймактын башкарманын директору. Төрөканов Сагындык Мурзабекович, Жалал Абад облусунун социалдык фонддордун координатору. Ергешев Шайырбек Маматович, Жалал Абад облустук билим берүү усулдук борборунун директору. Аканов Чыңгызбек Калмаматович, Жалал Абад облустук дене тарбия жана спорт башкарманын башчысы. Матраимов Эркинбек Солтонович, ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлдүн кызматынын Жалал Абад облус боюнча региондук башкарманын башчысы. Жолдошов Раушан Ашалиевич, мамлекеттик ипотекалык компаниянын Жалал Абад облус боюнча аймактын өкүлчүнүн жетекчиси. Маматов Курманбек Кошматович, Жалал Абад облустук өнүктүрүү фондунун өкүлү.
Санарбаев Нурбек Сатыбалдиевич, Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун Жалал Абад облус боюнча өкүлү. Урмат Осмонкожо уулу, мамлекеттик камсыздандыруу уюму, Ашимов Уларбек Сапарбаевич, Айыл Бак Жалал Абад филиалынын жетекчиси, Ибраимов Темирбек Ибраимович, Элдик банк Жалал Абад филиалынын жетекчиси, Ерматов Акбар Арипович, Юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматынын Жалал Абад облус боюнча бөлүм башчысы, Кеңешбаев Заманбек Кеңешбекович, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу эмгек мыйзамдарды контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча кызматынын түштүк регион боюнча регионалдык башкарманын улук инспектору. Урматтуу жыйын катчылары, Токтогул районунда 2025 жылдын ичинде аткарылган иштер жана 2026 жылы аткарыла турган иштер тууралуу маалымат берүү үчүн сөз Токтогул районунун мамлекеттик администрация башчысы Аким Самаев Урматбек Оозбековичке берилет. Үч терек айыл өкмөтүндө 2025 жылы аткарылган иштер боюнча кыскача маалымат берүүгө уруксат этиңиздер. 2025 жылдын жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгү 25 миллион 969 миң сомду түзүп, план 1 миллион 108 миң сомго ашык аткарылды. Аймакта 9 жаңы ишкана ачылып, 49 жаңы жумуш ордуну түзүлдү. Инвестиция тартуу багытында бир катар маанилүү долбоорлор ишке ашырылды. Алардын ичинен Астория Групп ЖЧКсы тарабынан 63 миллион 971 миң сомдук бетон заводу курулуп, пайдаланууга берилди. Натыйжада 20 адам туруктуу жумуш менен камсыз болгон. Билим берүү тармагында номер 29 Нургазиев атындагы орто мектеп 73 миллион сомго капиталдык оңдоо түзүүдөн өткөрүлүп, жаңы окуу жылына пайдаланууга берилди. Айыл чарба тармагында Осмон Ата суунун 3 терек жана Саргата айылдарында жергиликтүү долбоору ишке ашырылып, 5 чакырымга суу түтүгү тартылды. Жалпы наркы 50 миллион 248 миң сомду түзгөн долбоору учурга тесттик режимде иштеп жатат. Саргата айылында улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата жеңиш багы уюштурулуп, жалпы 805 миң сомдук иштер аткарылды. Жеткен айылындагы номер 21 Баластан бала бакчасынын күннөн коргоочу навес жана оюн аянтчасы курулуп берилди. Ошондой эле 3 терек айылындагы машыгуу залында 1 миллион 318 миң сомдук спорттук жабдуулар сатып алынган. Сууга суу тармагында Сары Таш каналынын 1,5 чакырым бетон менен капталып 36 миллион сомдук жумуш аткарылган. Жыл ичинде айыл өкмөттүн жалпы 148 миллион 159 миң сомдук инвестиция тартылды. Энергетика тармагында 3 трансформатор орнотулуп, 50 электр мамысы жана 9 чакырым электр чубалгысы жаңыланган. Жол тармагынан 3 терек Кызыл Өзгөрүш автоунаа жолунан 7 чакырымга асфальт төшөлүп, 3 терек айылынан 3 чакырым тротуар курулган. Урматтуу жыйындын катышчулары, 2026 жылы да бир катар маанилүү иштерди ишке ашыруу пландалууда. Жетиген айылында 12 миллион 500 миң сомдук Нур Ордо этнокомплекси курулуп, жаңы жумуш ордунун түзүү каралган. Жашыл аймак таза ком долбоорунун алкагында таштанды ташуучу атайын техника сатып алынат. Аймактагы 5 мектеп жана 5 бала бакча коопсуздук системаларын орнотуу иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле таштандын полигон үчүн долбоордук системаларынын документтери даярдалып жатат. Кызыл Уран айылындагы номер 32 мектепке заманбап ажаткана курулуп, жетиген айылындагы номер 34 мектепти полу жаңыланат. Айыл өкмөттүн жыйындар залы капиталдык оңдоодон өткөрүлөт. Энергетика тармагында жаңы электр мамыларын жана чубалгандарын орнотуу, ичке жолдорду асфальттоо иштери уланылат. Осмон Ата суусунун жеткирүү долбоору толук пайдаланууга берилет. Мындан тышкары Саргата айылында 75 орунду бала бакчанын жана 3 терек айылынын заманбап спорт комплексинин курулуштары уланууда. Урматтуу Төлек Кыдырмаевич, урматтуу коноктор, айыл аймагынын тургундары, ушуну менен кыскача маалымат аяктады. Бурганыңыздарга рахмат. Чоң рахмат.
Мына биз болсо буга чейин чогулуштун баардыгын келатабыз. Ошол жерде осы көптөгөн суроо мектеп, бала бакча деп көп маселелер көтөрүп келип атат. Биз болсо ошо жылдын аягында, өткөн жылдын аягында жана кийин ушул жылдын башында бизди урматтуу президентибиз чогултуп айтты эле. Жанагындай далгастрой болуп калаткан мектеп, бала бакчанын баардыгын ошону бүтүрүп алалык. Кайра 27-жылды баштап кайра жаңы мектеп, бала бакчанын баардыгын салабыз деп. Ошол себептен болсо мына буга чейин болсо жана титулга кирип, жана списоктарга кирип калып, салынбай аткан жаткан болсо, буюрса 2027-жылдан болуп баштайт. Азыр болсо бияктан ушу жаңы бала бакча, мектеп деп айтылса, муну болсо дароо эле биз комиссия түзүп туруп жака жөнөтүп атабыз. Ар кандай тиги санпин деп коет, санитарный правила и норма деп коет. Ошонун негизинде мектеп, бала бакча салыныш керек. Ошол себептен ошого ылайык болсо, бияктан сунуштун баарын беребиз дагы, буюрса бул чогулуштун баары бүткөндөн кийин ошону этап менен буюрса баштайбыз. Ошондой эле урматтуу президентибиз айтты эле, ар бир айылдын ичинде асфальт болот деп. Мына азыр өзүңүздөр көргөндөй эле акыркы жылдары Минтрансда жакшы иштин жүрүп атат. Мына былтыр эле 1,5 километр асфальт басылып, быйыл болсо азыр бүгүнкү күндө 300 километр асфальт басылып атат. Былтыркы жыл менен ушул күнгө салыштырмалуу 3 эсе көбүрөөк болуп атат да. Буюрса дагы жанагындай бул бензинге ар бир литрге 1 сомдон кошулуп деп салынган. Бул болсо жана ошо дорожный фонддун акчасына түшүп, ошол жактан бир топ иштер жүрүп, акчалар салынды, республиканский бюджеттен президентибиз да колдоп, ошол себептен жанагындай көп асфальттар салынып аткан ошол. Ошондой эле жана светтин баасын айта кетсек, ошол жана 70 тыйындан 1 сомго көтөрдү эле. Ошол жактан да бир топ акчанын баардыгын түшүп калып, азыр болсо Токтогулдун кесибибиз болсо мурун 1200 мегаватт эле, азыр ошол жана 240 мегаватт кошулуп, азыр 1440 мегаватт болуп атат да. Биз болсо жанагындай акчабыздын баардыгын ошо кошулгандан көбөйгөндөн ошо туура багытта пайдалансак, ошондо бир алгылыктуу иштин баардыгы жүрөт. Буга чейин өзүңүздөр билесиңер, 30 жылдан бери эчтеке салынбай, жана жабдуулардын баардыгын жаңырбай, ошо эскилиги жеткен да. Азыр ошо эскилигин баардыгын которуп алсак, буюрса да кубаттуулугу да мындай көптөгөн суроонун баардыгы болуп атат. Электр энергия боюнча чыккан боюнча кубаттуулугу да жок болот деп. Ошол себептен мына азыр баардыгын кандай кубаттуулук бизге талап койсо, ошол кубаттуу талап беребиз. Мына 240 мегаватт деген бул жана кайнама гэстерди, жана чакан гэстерди ачып атканда, бияктан ошо 10 мегаватт, 5 мегаватт деп ошо сүйүнүп атабыз, а тияктан болсо 240 мегаватт кошулат да. Бир чоң аябай иш чара болот. Ошондой эле ар бир жерден барганда эле ошол жактан чек маселеси көтөрүлүп, 2010 жылы, 2000-жылдары жана 90-жылдары алган чектерибиздин баардыгын ошол жактан токтом алган боюнча азыр үйлөрдүн баардыгын салып алды, аны муну кылды деп, ошол жактан өзүбүз көп моменттин баарын упускать эткен үчүн сот ошол жактан болсо башка жерге утулуш болуп утуп калып, ошол себептен көп маселелер болуп атат да. Ошонун баарын мына билип, биздин урматтуу президентибиз жана ГИК маселесин ар бир жаран үйлүү жайлуу болот деп ошо кылып атат да. Буга чейин билесиңер, мамлекеттик кызматкерлердин ошолордун деңгээлин жогорулап калалык деп, ошолорго үйлүү жайлуу кылыш эле 20 жылдык мөөнөткө берилип, 4% менен берилген. Андан кийин болсо сыртта жүргөн мигранттарга, ошолорду болсо алыста жүргөндө алардын ошо эң биринчи максаты ошо үйлүү жайлуу болуп калабыз деп аткандыктан, ошол себептен ал мигранттарга 15 жылдык мөөнөткө жана 8% менен ушундай жеңилдетилип берилген. Анан азыр болсо жана медиктер боюнча бияктан көпчүлүк бизге 429 медик жетпечи эле. Азыр мына медиктердин айлыктарын көтөргөндөн кийин, анан жанагындай азыр үйлүү жайлуу болуп алар боюнча иштин баарын жүргүзүп атабыз. Азыр медиктер да буюрса толук камдуу болуп келе алат. Жанагындай тиги Бишкекте жүргөн медиктер да ошо региондорго чыгып, айлыктары жакшы болгондон кийин бияка иштейбиз деп, уже алар да кызыкчылыктарын айтышып, буюрса жанагындай толбой жаткан медиктерибиздин орду толуп калды. Анан кайсы жерге барбасак, ошол жердин баарында спорт комплекс боюнча суроо берет эле негизи. Анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мына биздин президентибиз Ош областына барганда ошол жактан ар бир өзгөтөн тапшырма берди эле, ар бир айылда футбол аянтчалар болот деп. Ошол себептен болсо мына бияктан азыр да бизде ким Урмат Озбекович футбол аянтчасы боюнча маалымат тапшырып айтып койсоңуз, анан деген канча бизден ушул жерге канча футбол аянтча салгантабы, салган жокпу деп. Ошондой иштин баарын жүрүп келе атат. Буюрса азыр болсо да бияка атайын мына жана мен тизменин баарын окудум. Мына мамлекеттик биздин областтын жетекчилери баарын алып келип бияка атайын силердин көйгөйлөрдү угуп алып ошол жакта маселенин баарын чечип кетелик деп атайын келип атабыз бияктан. Ошол себептен болсо 2 микрофон турат, ошол жактан регламентти бекитип алсак, 2 мүнөттүн ичинде толук камдуу суроолорун берип алганга жетишет. Жана антип эле жандоош сөздөр менен кылып отура берсе, кечке чейин бир маселени качкан отура берсек болчудай да. Ошол себептен бияка микрофонго чыккандан кийин бияктан пиардын кереги жок, негизи ошол жактан маселе чечелик деп келип атабыз. Ошол себептен микрофонго чыккандан кийин болсо кыска, нуска сурооңорду, ат жөнүңөрдү айтып себептен бияктан протокол жүрүп атат.
Ошол аты жөнүңөрдү айтып туруп, сурооңорду кыска берсеңер, биз жазып алабыз да, ошол жерде дароо эле жакка жооп бергенге даярбыз да. Анан бияктан болсо эшиктин алдында менин кабылдамам, соттун төрайымынын кабылдамасы, прокурордун кабылдамасы жана УУдун жетекчисинин кабылдамасы турат бияктан. Бияктан болсо суроо берип жетишпей калдык дебей, ошол жактан чыгып алып арызыңар жазсаңар, бияктан кандай суроо берген болсоңор, ошондой эле силерге жооп берилет. Ошол себептен арызга дагы бияка ошо бериңиздер. Анан бияктан убактыбыз бүтүп бараткандыйдыр, ошол жактан баарыбыздан толо калып анан кыйкырып калчу элек бияктан. Менин суроом жетишпей калды. Анан бияктан болсо бир атайын кишилерди коюп койсоңар ошол жактан тезирээк бүтүргөнгө деп. Андай эмес, мына баары тең ачык бияктан. Ким каалагандай кандай суроо берсе болот. Просто ар бирөөбүздүн убактыбыздын баарын үнөмдөйлүк, өзүбүздүн тартиптүүлүгүбүздүн баарын көрсөтөлүк, маданиятыбыздын баарын көрсөтүп, ошо менен чогулушту баштайлы. Анда эмесе биринчи микрофонго өтөлүк. Биз сөйлөгөнүбүздү улуу айтабыз, же кандай болот? Кайсы микрофон чоң айтып калдык? Assalamu alaikum, урматтуу область жетекчилери, урматтуу губернатор Тилек Кыдырмаевич, биздин айылга кош келипсиздер. Абдан жакшы, азыркы мезгилде абдан жакшы иштер болуп атат мамлекет боюнча. Аны биз көрүп атабыз, билип атабыз. Антсе дагы анча-мынча проблемалар бар. Мына азыр деле баяндамаңызда биздин бере турган суроолорго деле жооптор болуп кетти. Мен Кызылуран айылы Саржанов Абдысейит. Мен ушу Кызылуран айылы боюнча айтып кетсем, бизде эң негизги нерсе суу. Биз өзгөрүш менен, Элмир Эмомалиев айыл өкмөтү менен 6 күндөн бөлүшүп алабыз. Таза суу же тиги суат суу? Жок, суат суу. 6 күндөн бөлүшүп алабыз. 6 күндө эчтеге жетпейт. Бизде үлүш жерибиз 450 гектар жер, болгону 150 гектар жер гана азыркы мезгилде айдалып атат. Хорошо, экинчи маселеңизди көтөрүңүз. Ошо экинчи маселе мына бизде туулук деген эме бар. Суу сактагыч жасай турган сонун жер бар. Ошону жана жетегинде өзгөчтөрдө айтып кеткендей болду. Эгер ошо жерге суу сактагыч кура турган болсо, бүт мынау Сары Тала, Үчтерек сууга жөн эле саз болуп кетет. Муну ушуну курултайда айтылган, ушу сөздү жеткизиңиз. Дагы маселеңиз барбы? Дагы маселе мектепке 74 жыл болду. Ошо Кызылуран мектебине. Ошого кичине капиталдык ремонт керек болуп атат. Хорошо, дагы барбы маселеңиз? Дагы маселе ушу мына биз Токтогул эли светти ушу свет арзандатып берсеңер бизге. Жок дегенде мына 77 тиынден кылып. Свет. Эмне алыш керек? 77 тиынден кылып. Бизде лугота жок. Болгон 150 киловатт эме бар. Биз көчүп чыккан эл катары бизге бир жеңилдик болуш керек. Хорошо, дагы маселеңиз барбы? Дагы маселе ички жолдор. Аны айтып кеттиңиз. Бирок бизге кирди деген, быйылкы жылы келди деген асфальт. Анан кийин негедир келбей атат, жок болуп атат деп атышат. Ошуну бир карап берсеңиз. Хорошо. Рахмат. Андайында ушу бир балдарга ыраазы болуп кетейин. Мынау Рахмат. Сугат суу боюнча. Саламатсыздарбы, урматтуу Үчтерек айылынын тургундары, саламатсызбы, Тилек Кыдырмаевич. Курултайда айтылган БСР куруу боюнча бул биздин долбоорлоо иштери жүрүп атат. БСР курууга азыр эмдиги 27-жылга пландалат аткаруу иштери. 2027 башталат, Башталат, Жана неме боюнча, суу сактагыч боюнча. Ошо суу сактагыч боюнча. Хорошо. Экинчи маселе мектеп боюнча дейт. Укс. Саламатсызбы, Тилек Кыдырмаевич, урматтуу президент, Үчтерек айылынын тургундары. Капиталдык ремонт боюнча биз адистерди жиберип карап көрөлү. Эгер чындап муктаж болгон болсо 2027 жылдын тизимесине киргизип, болсо баштап жасап беребиз. Свет боюнча дейт. Мен свет боюнча жаңы эле айтып кеттим го.
ошо биздин кичине акчабыз көтөрүлгөндүктөн ошол жактан жабдылар бар жаңыланып, ана уже жаңы немелердин баары баштады да. Жана мега немеде токтогул кесин мурун 1200 мегаватт эле, азыр 1440 мегаватт болду да. Бул болсо жанагындай биздин акчабыз кичине көтөрүлгөндүктөн ошону туура пайдаланган үчүн ушундай жаңыл жабдылар болуп атат да. Ошол себептен болсо акча жок болсо анан каяктан эмнебизге жаңылдатабыз? Ошол себептен ушу политиканы карап туруп бияктан Бизге свет арзаныраак берсин деп сурап атам. жок, ошо мен түшүнүп атам. Анан арзаныраак бергенден кантип жаңыртабыз башка немелерди? Линиялар смарттан алмаштырабыз. Мына тиги 1 литрге 1 сом кошту керек негизи эле. Ошол себептен мына акчалар да көбөйүп калып, ошол себептен асфальттарды салып атабыз. Дагы суу маселеси боюнча ошолорду жаңыртышыбыз керек да. Анан мурунку тарифтер эчтеке жетпейт эле. Ошол себептен мына туура түшүнүп биз да жаңыланалык да ошол жактан. Жанагындай өзүбүз коюп аткан талаптын баарын кубаттуулугу баарын келсин да. Ички жолдор боюнча мына азыр айтып атасың өзүңөр кайра ички жол салып берилди деп. Ички жолдор боюнча ким жол чарбасы? Ички жолдор боюнча бул жерде менимче айыл өкмөтүнүн немеси боюнча болуп атат. Айыл өкмөт. Саламатсызбы, Тилек Кыдырмаевич. Бул жерде ички жолдорду жазында, бул киши айтып атканы жазында ушу Минтранс аркылуу 15 километр жазалат деген немиш сөз болуп кеткен өзүчү. Себеби дегенде Үштеректен Саргата, Кызыл Уран ар бир айылдардан 3,5-4 километрден жол жазалат да 15 километр жол жазалат деген маалымат келип, аке өзү кошо келген да, ошолдо ошо аксакалдар көрүшкөн, ошол кийин кайра токтоп калды да. Эмне себептен эмне болуп атат? Бул ички жолдор боюнча келип көрүп кеткенбиз. Булар сунушталган эле, бирок финансовый эме болду окшойт. Анын үстүнө быйылкы жылдын эсебинен остаточный объемдор 900 километр калган да, госкофложениядан. Ошончо пока ошолорду киргизсең болот да, туурабы? 400 километрди бүтүрүп туруп анан кийин эме кылайлы деген план бар да. Жок, азыр ички жолдун баарын карап чыккыла, ошо келерки жылдарга киргизгенге аракет кылдыла ошону. Хорошо. Урматтуу жыйын катчылары, мына азыр бияктан болсо суроо берип атасыңар. Ошо суроонун баарын жазып алатам, анан ошого жооп берип атабыз. Сразу эле жооп бергениңиз жакшыбы, же силердин сурооңорду баарын угуп алып туран кийин жооп беребиз деп коелук. Ошол себептен андай убактыбызды үнөмдөйлүк барыбыздын баарыңарды жетишип калгандай болду. Анан тияктан болсо тияктан айтпаймынбы, 2 мүнөт убакыттын ичинде көп маселени айтып калсам болот. Кыска, нуска айтсаңар болот. Анан жандоош сөздүн кереги жок, чынын айтпайм, бияктан пиардын кереги жок. Бияктан ошо маселе чечилсин. Ошол себептен микрофонго чыккандан кийин эле ошол жактан элдин баары көрүп атат деле, ар кайсы көрүнгөн сөздөр сүйлөй бербей эле, тияктан именно ошо маселени айткыла, маселени жазып алалыктан жооптор болот. Анан убактыбыз бүтүп калгандан кийин айтпаймынбы, убакыт бүтүп калгандан кийин эле тиги кээ бирөөнүн очередь жетпей калса эле ошол жактан ызылдап барса экен да. Ошол себептен болсо арызыңарды жазып берилди. Арыздын баарын бланка баарын даяр. Экинчи микрофон өтөлүп. Саламатсызбы? Тилек Текебаевич, менин маселем там боюнча. Россиялап мигрант болуп 10 жылдан бери там салгам, жетиген айылына. Эми 4-5 айдан бери прокуратура менен соттошуп атабыз да. Сот жакында эле чечим чыгарды. Биздин чектерибиз боюнча там салган жерибизди мамлекетке өтсүн депчи. Бул мен 10 жылдан бери Россияда иштеп там салган элем да. Бул жерди дагы өзүбүз мындай сатып алган элек да, 3-чү жак болуп сатып алганбыз. Ошо кичинекейибизден бери өзүбүздүн тамыбыз жок болгондуктан тайгабыздын тамыбызда жашачыбыз. Анан ошону азыр мамлекет садик салына турган жерби деп эме кылып атат да. Сурооңузду бүтүрдүңүзбү? Эми урматтуу жыйын катчылары, мына биздин президентибиз айкөлдүк кылып 2005-2010 жер басып алган жерлерин баарын ошо мунапыска киргизип, макул эми булар болсо үйүн салып алгандан кийин ошону болсо бүтүрүп берелик, мыйзамдаштырып берелик деп мына мунапыска киргизди. Биздин президентибиз ушундай айкөл кылса, биз ошо айкөлдүүнү да кыянаттык кылабыз. Айтып атса кайра 2020-жылдан кийин кайра салып алабыз да. Анан баа угуп алып туруп жанагындай туура эмес жерлерге, буну болсо азыр жана парктын жери же бир неме болуш керек силердики, ошол себептен болот. Жок, буну мен 2004-жылы сатып алганбыз да, 2004-жылдан бери. Сурооңузду уктум, эми сурооңуз жооп угуңуз. Ошол себептен жана мунапыска кирбей калган жерлер, жанагындай мыйзамсыз болуп аткан жерлерге биз мыйзамдашып бере албайбыз. Мунапыс боюнча жанагындай анын өзүнүн жообусу бекилген, ошо жообусуна ылайык болсо, ошо мунапыска киргизебиз да, ошонусун бүтүрүп беребиз. Жанагындай эле тияктан өзүңүздөргө ойлонуп көрсөңөр, Кыргызстан 94% жогору тоолуу аймактар. 6% жана түз жерди түзөт.
Анан ошо түз жердин баарына тең ээлеп алсак, ошол жердин баарына тең үй салып алсак, ошол жердин баарына тең промышленный объекттин баарын салып алсак, эртең эгинди каяка айдайбыз? Эртең жашылча жемишти каяка айдайбыз? Эртең эмне жейбиз деген проблема болот да. Ошол себептен болсо жанагындай китептерди алып атканда мына 10 немеден Россияда 10 жылдап жүрүп атасыңар, 20 жылдап жүрүп атасыңар, ошол жактан үйлүү жайлы болобуз деп келип алгандан кийин жанагындай туура эмес документтерди алып аласыңар дагы, анан ал болсо мыйзамсыз болуп калып атат да. Жанагындай соц объекттерге киргендердин баардыгы мына биздин президентибиздин указы чыккан. Соц объекттин баардыгы кайтарылсын, бала бакча болсо бала бакчанын немесинде болсун деп, кээ бирөөнүн территориясына салып алгандар болот. Ошол себептен болсо кандай мыйзам болсо биз ошол мыйзамга ылайык кылабыз да. А сиздин маселеңиз боюнча тиги неме кылыңыз, эмне болду эле, ким прокурор сиз билесизби боюнча? Айтыңызчы. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Тилек Кыдырмаевич, бул боюнча биз тапшырма келип, тапшырманын негизинде ошо соц объектилер боюнча текшерүү жүргүзгөнбүз. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен добарыбыз бергенбиз. Бүгүнкү күнү добарыбыз административдик сотто каралып, биз тарапка чечим чыкты. Мына көрдүңүзбү, сиз ошол себептен урматтуу жыйын катышуучулары, мындан кийин да үйлүү жайлуу алабыз, машина сашны алабыз. Ошол жерден ар бир юристтер менен кылып алып, мына биз токтом алгандан кийин ошо менен тынчып калабыз да. А бул жер меники деп. Анан ошондой эле биз ал токтом болсо жанагындай айыл өкмөттөнбү же мэриядан чыккан токтом ал эң биринчи алдыңкы эле этап иштер болот да. Жанагындай кызыл китеп алып, госрегистрден барып кызыл китеп алып, ошол жерге үй салып, үйгө техпаспорт алгандан кийин ошонун толук камдуу ээси болуп эсептелесиңер. Анан бияктан болсо баягы үчүнчү жактан болобу кайсы жерден алып атканда ошол жактан документтерди такыр карабайбыз дагы, алып алабыз дагы кайрадан тиги добурнабыз да. Ошол себептен болсо президентибиз ушундай көйгөйлөрдүн баарын билип туруп, жанагындай ГИК боюнча айтып атат да, ар бир үйлүү жайлуу болот деп. Ошол себептен болсо мына жер берилсе деле ошол жактан каражат менен үй салынат. Ошол каражатты үйгө ГИКке жумшасаңар, жанагындай 15 жылдык мөөнөттүн ичинде жана 8% деген ал бул 8 жылдын ичинде нолго чыгып калат да. Ошол себептен мына ГИК болсо чогулуштарды өткөзөт. Качан өткөзөсүң? Assalamu alaikum, Tilek Kıdırmaевич. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Атым Жолдошев Раушан Аширалиевич, мамлекеттик ипотекалык компаниянын Жалал Абад өкүлчүлүгүнүн жетекчиси болом. Бүгүн могул чогулуштан кийин калсаңыздар, мен сиздерге кененирээк түшүндүрмө берем. Кимдер программага катышып үй ала алат, мен кезекке турган жардам берем сиздерге. Могул жыйындан кийин сөзсүз түрдө калсаңыздар. Азыр мына ушундай көйгөйлөрдүн баары бар. Ушундай көйгөйлөрдүн баары болуп атат да негизичи. Азыр коюп турсаңыз. Мына азыр коюп туруңузчу, мен азыр айтып келгенмин. Азыр ушундай көйгөйлөр менен каралат да. Каралгандан кийин мына сот болсо, сот ошо каякта кимде кагаз ошо туура болуп турса, ошол кагаз ошонун негизинде сот чечип берет. Мына силерге азыр түшүндүрмөнү соттун төрайымы түшүндүрүп берип койсун, кандай кылыш керек экенин. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Бизге ушундай суроолор көп түшүп атат. Өзүңөр карашыңар керек да, жерди сатып алгандачы, сатып алып атканда жердин багыты эмне? Эгерде ИЖС болсо, под строительство жилищного, индивидуального жилища, үй салууга болсо, анда алсаңыздар болот. Бирок көп учурларда ИЖСке карабаган эле жайыт жерлерин, сугат жерлерин, башка жерлерин алып алып, анан ушуну соттошмой башталат да. Андан тышкары соц объекттердики болсо, мурда садик болгон болсо, мурда мектеп болсо, мурда больница болсо, ошондой жерлердин алсаңар дагы, кызыл китеп алсаңар дагы, аны прокуратура любой учурда сотко берип жокко чыгартылышы мүмкүн. Анткени бизде гражданский кодекс деген бар, президенттин указы бар, соц объекттер кайтарылышы керек. Анан ал жакка эскирүү мөөнөтү, до эскирүү мөөнөтү жайылтылбайт деген закондор бар да. Ошого байланыштуу эгерде өзүңөр сатып алып атсаңар, садиктин короосунан, же больницанын короосунан, же парктан сатып алсаңар, ал деген рано или поздно, эрте или кечпи прокуратура сотко берет дагы, соц объекттер баары эле мамлекетке кайтат. Ошон үчүн өзүңөр жер акча берип төлөп аткандан кийин жакшылап кылдаттык менен тандап карап алышыңар керек. Кийинки суроого өтөрөлүк, экинчи микрофонго. Ошого ким жооп берет, байке? Ошол жерди тартып берип атат. Кимден сатып алсаңар жерди, ошондон акчаларды кайра талап кылып сотко берип көргүлө. Акчаңа мурда берген акчаңарды ошол кишиден кайра кайтарып алганга.
Тиги азыр мындай да, Минюстун астында неме бар, жанагындай тиги адвокаттар бар, бекер консультация баардыгын берет. Ушунда спорный моменттерди кандай кылып жүрүш керек экенин ошо баардыгын түшүндүрүп берет да. Мына азыр бияктан ошо аксакал отурат. Ошол киши азыр силерге кандай кылып караш керек экенин ошо баардыгын түшүндүрүп берет. Эшикке чыгып ошо арызыңарды жазгыла. Биринчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Саламатсызбы? Тилек Кыдырмаевич, топ баштаган жетекчилер, куш келиштер. Мен айтайын дегеним, мен Кызыл айылынан Сатыбаев Жекше деген. Мен айтайын дегеним, биздин айылда ФАП бар. 72-жылы курулган, ушу ФАПтын ремонтту, капитальный ремонт керек да, ушуга бир капитальный ремонтко өзүңүз көз карап койсоңуз. Андан кийин экинчи маселен бул биздин мектеп менен айылдын ортосунда чоң жол бар да. Ушул чоң жолдун жээгине балдар үчүн тротуар курулуш керек болуп атат. Анткени балдар мектепке барып келгенде жалаң ошо чоң жол менен гана жүрүп атат. Өзгөрүш керек деген. Андан кийинки маселем мына бул эме боюнча. Бизде азыркы мезгилде элдин көбү эле мына дыйканчылык башкага мындай багыт жасап калышты да, басым жасап. Эми ушуга бир логистический центр куруп койсок кандай сонун болот эле. Ушу биздин күзүндө алмаларыбыз жөн эле жерде төгүлүп жатып калып атат да. Анан азыр элдин баарысы эле черешни эгип атат, башка эгип атат. Ушуларды бир эме кылсак, логистический центр куруп алсак, кичине болсо да апарып тапшырып, кийинки биз дагы мындай өнүгүүгө алдыга жылат элек. Ушуну эске алсаңыз. Андан кийинки маселем, бизде мына суу системасы, биз өзүбүз 8 километр жогортон үлүш жерибиз бар. Ошол жерде суу алабыз да, ошол суубуздун келгени биз пайдаланганыбыз аябай кымбат болуп атат. 1 гектарга 700 сомдон акча төлөп атабыз. Ушул маселени кандай болот? Ушуну сизге айтпай эле жергиликтүү өкмөт менен чечип алалы десем, мына өкмөт өзү отурат. Өкмөт 1-2 жыл болду. 2 жылдан бери бир жолу барган, ошондон бери барбайт айылга. Айылга чогулушка барбайт. Андан кийин рахмат. Парк боюнча эмне болду эле айыл өкмөтү? Парк боюнча эч кандай деле берилген эмес. Буга жер жан караштырышыбыз керек да. Жер жан караштырышыбыз керек дейм. Кандай дейсиң? Жер жан караштырышыбыз керек. Атак мындай проектирование деле эч кандай неме болгон жок да. Жок, парк бар деп атпайбы? Ошону капитальный ремонт кылып берилет деп атпайбы? ФАП дейт аны. ФАПты. ФАП деп атабы. Ошол жерде бар, бирок ремонт кылыш керек, ремонтко муктаж чындыгындачы. Хорошо, укс. Карап чыккыла. ФАПты карап чыккыла. Жарайт. ФАПты карап чыккыла. Потом жана тротуар дейт. Мектеп неме боюнча эмне болот деле айыл өкмөт? Бул өзгөрүш терек жолу деп 23-түн балансында ошонун жол боюна машина көпчүлүк каттагандыктан ошонун жол боюна тротуар куруп берилет деп атат да. Кана 23 деп 30-дук. Ой, деп 30. Кана эмне болду эле? Үч терек өзгөрүш. Эгерде быйыл успет этсек, жасап жиберебиз. Успет этсек, эми жылга киргизе беребиз да. Быйыл жетишик эле. Аракет кылабыз ошо. Логистика боюнча иш жүрүп атат. Суу боюнча маселен 1 гектар жер суу 700 сом дейт. Эмне болду эле ким? Тилек Кыдырмаевич, бул ички чарбалык арык каналдар, суга суусу СыПАнын карамагында. Азыр биз Фугинин буйругун күтүп атабыз. Фугинин буйругу чыкса, суу чарба баланска алат. Азыр тарифти айыл өкмөтү менен СыПА бирге коюп атат. Азыр ким тарифти силер койдуңар эле? Оостун балансында жердеги төлөмдү айтып атышат. Жок, биз баланска ала элекпиз. Жок, сууну ооз аркылуу Урматтуу Тилек Кыдырмаевич, биздин
Минэкономика менен биргеликте тарифибиз бар, негизи 495 сом кубына бул эсептелет. Ошондо 3300 литрден суу беребиз 1 гектарына. Эч кандай 700 сом алынган жок, биз териштирип жооп берели. Эми айтып атпайбы элдер? Бул тарап ички чарбалык каналынан негизгисинен айтылып атат, бул 700 сом. Ички чарбанын айыл өкмөтү айтпайбы? Биздин балансынан эмес, биз өткөзүп бергенбиз дейт да. Жок, сууну коңгуроюбуздан келген сууну айтып атпайбы? Неме? Биз ошол жерде техник менен тактайлы, эч кандай андай акча алып барыш мүмкүн эмес. 700 сом, 500 сомдон алынат тариф. Деген ким? Прокурор. Биякта мына карабайсызбы, өзүнүн жумуштарын билбегендиктен кимдин балансында экен билбейт экен да. Анан кандай немесин акчасын да билбейт экен. Анан билбей туруп эле каяктан бир неме специалисттер возможно салып атышат, ошо менен элдин баарын кыйнап атышат да. Биякта мына өзүңүз көзөмөлүңүзгө алыңыз. Ошо мына тиги суга сунукун алыңыз сияктан. Айыл өкмөттөрдүн ким балансында экен. Функционал эмесин баарын булардын көздөрүн чукуп окутуңуз. Кимге тиешелүү экен деп, ким жооп берет экен деп. И анан ошол жактан болсо жыйынтыгын айтасыз. Прокурордун. Так, экинчи микрофон. Бир. Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы жыйындын катышуучулары, ошондой эле президиум, урматтуу Тилек Кыдырмаевич, менин 2 суроом бар. Биринчи суроом, мен өзүм Үчтерек айылдык кеңешинин депутаты Тойтия Жылдыз. Биринчи суроом, Саргат айылында биз өзүнүн мекенин таштап көчүп чыккан калктуу конушта жашаган элбиз. Анан электр мамычалары 1970 жылдар курулган экен да. Азыркы учурда биздин ушу Саргат айылындагы элдин көйгөйү ушу электр мамычаларынын көпчүлүгү баягы кулоо, кыйроо убагына келип жетти да. 55-60 жыл убакыт өтүптүр. Азыркы учурда ушундай мамычалар адамдар жашаган турак жайлардын ичинде да жайгашкан мамычалар бар, десяткалар деп коебуз. Азыркы учурда бир мамычанын түбүн сел алып кулайын деп турат, дагы бир мамычаны болсо баягы карагайдан кийин ушундай бир кооптуу да катуу шамал болсо бир кандайдыр бир кийинки маселени көтөрөбүз. Ушу мамычалар боюнча карап берсеңиздер. Экинчи маселем, Үчтерек айылында номер 60 өрткө каршы куткаруу бөлүмчөсү жайгашкан. Бул бөлүмчөдө азыркы учурда өзгөрүш айылында ушул МЧС пожарныйдын атайын помещениясы, имараты курулуп бүтөйүн деп калган учур. Ушундай маалыматтар айтылууда, Үчтеректеги өрткө каршы бөлүмчөсүн өзгөрүшкө көчүрүп барат деп. Үчтеректе жалпы 11.912 миңге жакын калк жашайт. Баягы өрт тийсиз жоо деп коет. Эгерде өрт чыкса кандай? Хорошо, кийинки маселеңиз көтөрүлөт. Ушул эки маселе. Ушуну өз жеринде калтырып бериңиздер суранабыз. Элдин атынан кайрылуу. Хорошо. Пресс. Бер микрофон. Качан бул 69-70 жылдардын мартын элдин баары токко тартып бүткөндө иш алып барасыңар? Тилек Кыдырмаевич, бизде токтогул боюнча 8600 аппаралар бар. Жыл сайын 300-400дөн алмаштырып атабыз. Андан башка спецфонддон дагы бөлүнүп атат. Приоритетный кылып туруп алмаштырып келе жатабыз график боюнча. Буларды качан келдилер? Планыңызда көрдүңүз белек? Биз барып бир карап коелук, анан эмди жылга планга киргизебиз. Быйылкы план уже бекилип калды да. Жок, ошо быйылкы планда барбы, жокпу? Жок. Качан изменение кыласың? 6 айдык изменение кыласыңарбы? 6 айда экономия болсо киргизсек болот. Анан болбогонса 27 киргизебиз. Азыр мына бул чогулуш бүткөндөн кийин бул эжеке менен барасыңар да көрөсүңөр. Насколько она опасна экен. Анан если неме болсо, тиги аябай кооптуу болсо, ошо 6 айдыкты алмаштырасыңар. Если тиги неме болсо, тиги если чыдай турган болсо карап чыккыла, бүт анализ мартын чыккыла. Болбосо келерки жылга киргизесиңиз. 2027. Так, МЧС. Сап Тилек Кыдырмаевич, саламатсыздарбы? Бизде бул маселе немеден пайда болгондо, билесиздер, мына Кетментөө шаарчасында дагы пожарный часть бар. Наркы 10 километр 2 частьтын ортосу. Тилек Кыдырмаевич, бизде штат маселе жетишпегендигинен улам ошол экөө бирөөнү башка жакка, Баткенге, башка жакка көчүрүп кетебиз деген да штаттын. Анан ошонун негизинде биз аны сактап калайлы деп мына ичкериге өзгөрүшкө жылдыруу чечимин кабыл алганбыз.
Азыр эгер өзгөрүштөгү чач бүтүп, мынау 60 чачтын кызматкерлери ал жака жылган болсо, биз атайын буйрук менен бекитилген баягы бөлүктөрдүн тейлөө аймагын өзгөртөбүз. Мына Камар-Ата шарчасындагы, Кетметөө шарчасындагы бөлүк мына Саргата, Үчтерек, ошондой эле мына Кара Жыгач айылын тейлей турган кылып өзгөртөбүз. Эмесе ошол маалда ошондой ситуация болгон, мындай бир бөлүктү жоюлуп башка жака кете турган болгондо, ошон үчүн биз аны сактап калуу үчүн ушуга барганбыз. Жок, силердин өзүңөр нормаңар бар да, канча убакытта келиш керек деп турабы? Силер ошого жараша анан тияктан штаттын баарын алдырып алгыла да бияка? Жок, бир бөлүк айыл жеринде 30-40 километр тейлейт. Шаар жеринде болсо 10 километр тейлегенге. Ошол нормаларына келтирип анан ушул вариантты километрди убакытта канча убакытта келет? Пожарный 25-40 мүнөттө жетиш керек норма боюнча. Ичинде өрттүн кереги жок да, өчүрүп туруп. Ал уже өсүп күйүп бүтөт да. Азыркы Кетметөө шарчасындагы аралыгы 10 километр тез эле жетип келет. Нормага ылайык эле ошого турлашканбыз. Давай, ошону болсо карап чыккыла, башка жерге кетет дейт, ал жерге кетирбей, именно штат. Аны мисалы, эгер өзгөрүшкө жылдырбасак, мисалы өзгөрүштө өрт болсо, ал жака да кечик бармакта, ошого ал жакта деле айыл калк көп экен, ошого байланыштуу чечимди кабыл алганбыз Тилек Кыдырмайчы. Давай, нормаларга туура келет. Ошол баарын карап чыккыла, инвентаризация баарын киргизгиле, тияктан кишинин сандарын баарын карап чыгып, ошо нормасын баарын ылайыктап чыккыла. Ошого туура келет. Биринчи микрофон. Саламатсыздарбы? Мен Исмаилова Сабыркул кызы эки кызым биринчи группада, күйөөм экинчи группа, өзүм деле бутум ооруйт. Алган пенсиялары 9000 сом, леченияларына жетпейт. Тамыбыз да бузулуп калды, эч жактан жардам жок. Ооруп калса, больницага барсак, там жок, шаарда кыйналабыз. Ошол булар. Ошондо сиз эмне маселени айтып атасыз? Ошо кыздар жөнүндө, кыздарым эки кызым биринчи группа, күйөөм экинчи группа, өзүм деле бутум ооруп. Хорошо. Созачта. Тамдарыбыз да бузулуп калды, жакында эле көчүп. Эч жактан жардам жок. Шаарга группага бат-бат оорушат, барсак 9000 сом эч нерсеге жетпейт. Уктум. Эмне болду деп атасыз? Бизден балдарына соцпенсия алып атышат. Айрым өткө кайрылып. Да кандай жардам керек эле? Бизге жакында мына 385 боюнча соцконтракт берсек болот. Карап чыккыла ошонусун. Макул. Бияка өтүңүз деге немеге аз чыккандан кийин арызыңарды бергиле. Азыр отуруптула чогушпуктан эми барасың. Экинчи микрофон. Саламатсызбы? Мен Саргата айылынын тургуну Жапарова Күнора. Мен ушу ден соолук боюнча келметтим эле. Экинчи группада инвалидмин. 7 баланын энеси болом. Мен ушу Ftекке барып, Бишкекке барып келиш үчүн мага аябай оор болуп атат да. Ысыктын күнүндө мен Бишкекке барып жата албай атам. Анткени мага 3 диагноз коюшкан. Красный волчанка, да бир эме коюшканда мен ысыкта жүрө албайм. Анан жолдошум операцияга байланыштуу, мага азыр эч жактан жардам жок. Ошого могу Ftектен өтө албай пенсиям токтоп калды. Ошо мен эме деп сурайын дегем, ушу Ftекти 3 жылдан кийин эле узартып койсо жакшы болот эле. Анткени мен бөйрөгүмөн бир бөйрөгүм жок, кайра бөйрөк өсүп чыкпайт экен. Ошого 5 жыл деп эме кылып атышат да. Созачта эмне болду? Тийиштүү МСЭК бар, ошол жооп берип койсун. Токтогул районунун МСЭКтин төрайымын. Азыркы учурда Үчтерекке, Бишкекке барып кереги деле жок. Үчтеректин ооруканасына жатса болот. Бунун корутундусу боюнча өтө алат. Бул эми 5 жылда, эгер экинчи группа болсо 5-чи жыл өтөт, эгер 3-чү группа болсо 7-чи жыл өтөт да. Эми азыр чыгып алып, силер жакшы түшүндүрүп иштин баарын жүргүзгүлө. Ким Өмүрбек? Макул. Өмүрбек. Сен жана ошо больницага жаткан шарттар менен карап чыккыла. Анан бул болсо азыр мына биякта чогушта 200дөн ашык киши отурат деңиз эле, 200 кишинин үнүнө жетип атат. Мындай болсо бияка микрофондун ар бирөөнү жете бербейт экен, ошол себептен баарын карап, аяктан шарттын баарын оңдоп чыккыла. Ким ушундай немелерден мүмкүнчүлүктөр болгонун ошол жактан барып жата турган баарына тең, ошол жактан өзүнүн больницанын кызматкерлери баарына тең түшүндүрүү иштин жүргүзүп, жакшы мамиле кылып, жакшы дары-дармектер кайсылары позволяет, силер ошол баарын берип дарылап чыккандай болосуңар. Түшүндүңүзбү? Жарайт. Хорошо, биринчи микрофон.
Assalamu alaikum, урматтуу эл жашчылары, журт башчылары, Тилек Кыдырмаевич. Менин бир 4-5 суроом бар эле. Биринчи суроо бул көйгөйдө болуп атат. Бүгүнкү күндө биздин могул 3 Сарыгата жетиген Кызырулан Үчтерек айылынын койчуларына айы 4 жылдан бери ушул көйгөй болуп атат. Айы тийип эле. Ушуну бир карап берсеңиздер. Экологиядан биринчи маселе. Экинчи маселеси ушул жетиген айылында мектеп бар, Салаев Бакаттын орто мектеби. Ошонун 250 орунга ылайыкталып курулган. Бирок бүгүнкү күндө 500 окуучу окуйт. Курулган күндөн баштап ремонттон баш чыкпаган ушул мектептинчи. Аты жаңы, заты өлгөн ал мектептики. Ошону бир текшерип, ушул жаңы корпус же болбосо кайра салына ушуну карап берсеңиздер. Кийинки маселе өтөбүз. Андан кийинки маселем ушу ал деле ушу жетиген айылында таза суу убагында курулган 21 колодезге, көчөгө эле колодез болуп курулган. Местный грунт деп бүт таш менен көмүп койгон. Бүгүнкү күндө суу чыкпайт. Анан жаңыдан кайрадан киргизсек деп атканбыз. Ошону киргизип берсеңиздер. Хорошо. Төртүнчү маселе ушу Такталык менен Жетигенде ортосунда 7 километр жол бар. Бул ошол балдар келди маршрут менен каттатат. Ошол жол бул элдин баягы немесинде калганда, суугат жердин ортосунда өткөндүктөн бузула берет, шагыл төгүлбөйт, грейдер менен сүздүрөбүз, кайра эле бузула берет. Болдуңузбу, маселе бар да? Ушул маселелерди карап берип койсоңуздар, жооп берип. Жер боюнча эмне болду экен, айыл өкмөтү? Неме? Сен кайсы жер боюнча айтып атасың? Аюулар боюнча айтып атат го биринчи маселеси. Жол эмес, жер боюнча биринчи маселеңиз боюнча. Аюу боюнча айтып атасыз дегенде бул чабандарга жана өткөндө дагы аюу тийиптир да, малынач. Ошол боюнча айтып атат. Эми ал мыйзам чегинде эле каралбаса Жана ким Сабирбек. Мен өткөндө айттым эле, ошо аюу боюнча көп маселе кайрылып болуп атат депчи. Эмне болду ошо боюнча катып бердиңерби эле? Бул боюнча баягы биринчи жыйындарда айтылганда эле биз ошо айыл өкмөттөргө бүт бардык айыл өкмөттөргө тиешелүү каттарды жибердик. Бүгүнкү күндө ошо айыл өкмөттөр тарабынан ошол иш-чараларды уюштуруп, ошо жеринде иш алып баруу боюнчачы. Анан өзү негизи Токтогулда курултайда айтылгандан кийин биз ушул айыл өкмөт менен биргеликте ушу элге келип түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Ал жерде ошо айыл бул кызыл китепке киргендиктен ошондуктан бул жерде жанагы коопсуз аймактарга көчүрүү боюнча, анан кышында жанагы өздөрүнүн бал челектерин жерине таштабай, бир коопсуз аймакка жылдырып коюу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз да. Анан негизинен ошол жанагы аюуларды коркутуу, анан кийин ошол аюу аймагындагы жүргөн жерлерден ылдыйраакка отуруу боюнчачы. Негизинен бул баягы аюу өзүнүн аймагында жүргөн жерлерге бүгүнкү күндө ушул да маселе болуп атат да, ошо койчу чабандар чыгып барып калат, анан ошол жерден аюулардын жанагындай кол салып аткан учурлар болуп калып атат да. Жок, силерде биякта бар, силер ошо билбей атасыңар да. Например, Кашкырды атып салсаң эле тияктан башка кашкырлар келет да. Ошол себептен кашкырларга жанагындай күрөшүүсү, ошо кайсы жана уюуна барып туруп, ошол жердин жана күчүктөрдүн демесин кесип койчу эле да, балтырларын кесип коюп, атиги энеси таштабай ошо менен жүрүп берет дейт. А силер барса эле баарын эле кырып саласыңар да, анан тиги баягы святое место пустым не бывает дейт, ошол жака башка кашкырлар келет да, ээлеп. А бул аюу боюнча да ушундай профилактический работалар бар деген. Кантип ошо жүргүзсө болот деп. Азыр эми аюу келип атса башка жерге көчүрүп салсаң, кайра эле ошол жака бара беришпейби? Ошол боюнча бир жакшы ишиңер жүргүзгүлө да жакын карап чыккыла. Мына ушул канча жерлердин баардыгын ошо маселе чыгып атат да. Мына бүгүн ушул чогулушта по-моему бир уже 4-чү, ушундай 5-чү жолу айтылып атат да. Негизинен о ким Бекболот. Ошонусун маселесин карап чыккылачы. Эмне өткөндөн бери чогулуш болгондон бери эмне иштин баардыгын жүргүзүптүр? Кандай иштин баардыгын жүргүзүптүр, кандай иштер көрүлүп атат депчи. Жана мектеп боюнча 250 орундук дейт. Эмне болду эле, эмне болгон мектеп эле? Тилек Кыдырмаевич, бул мектеп биз тараптан болгон эмес, тизмеде да жок. Эгер болсо карап көрөлү.
кошумча корпус керек болгон болсо. Не болгон мектебин ким айыл өкмөтү? Бул мурунку эски мектепти 2010 жылдары салыныптыр мамлекет тарабынан эле. Бирок финский болуп салынган. Ошондон баштап эле кичине ремонт требует этет. Немеден чогулуштан кийин карап чыккыла, ошо мектепти көрүп чыккыла. Жарайт. Анан кийинки капитальный ремонт кыласыңар же жаңы салган сунуш бересиң, карап чыккыла. Жарайт. Таза суу боюнча неме да, тиги ошол жана проектси жок. Анан жанагындай экспертизадан өтпөгөндүктөн ошондо жана 100% камтылбайт да. Азыр болсо мына мен тиги бул ким Талай Анарбаевичке тапшырма бергем. Ар бир суунун баардыгын проект анан экспертизасы бүткөндөн кийин гана салабыз депчи. Себеп дегенде мурунку ашардын метод менен салынып, анан азыр болсо карабайсың, ошол жактан бир топ акчанын баардыгы кеткен. Кеткен менен өзүнүн натыйжасын бербей атат. Жанагындай 100% камсыздалган жок. Ошол себептен ар бир жердин баардыгын ПСД менен жана проекттин сметный документациясы, жана алардын баардыгын проектлердин баардыгын экспертизадан өткөндөн кийин гана иш баштайбыз. Азыр биякта кандай иштер жүрүп атат, ким Талай Анарбаевич айтып койсун. Саламатсыздар, урматтуу жыйын катышуучулары, урматтуу Тилек Кыдырмаевич. Үчтерек айыл аймагында 5 айылы бар. Үчтерек, Кызыл Уран, Саргат айылдарын 2023 жылы исламский баграча биринчи фазадан бүтүрүп бергенбиз толук 3 айылды. 2 айыл калган. Бул жетиген айылы өзүңүз жакшы билесиз, бул 2010 жылы Азияс баграча аркылуу болгон. Азыр 202 айылды кылышыбыз керек, бирок айыл өкмөтүнөн сүрүшүп атабыз. Эгер ремонт иштери керек болсо, суруштаса да 27-жылы карап көрөлү. 27 башталат. 27-ге карап көрөлү, долбоор даярдап. Ошонусун караптан азыр неме баштагыла. 7 километр жол дейт. Не болгон жол ким? Бул 2 айылдын ортосундагы жол, бул айыл өкмөтүнүн балансындагы жол. Бул Такталык жетиген айылындагы ортосундагы жол, бул ички жол болуп эсептелинет, бирок биз тазалоо иштерин жүргүзөбүз жылыга. Бул ишлер ошону өткөндө дагы депутаттар келгенде да айтылган, ошо баланска алып берүү боюнчачы. Баланска мен силерге түшүндүрүп атпайм, оперативный управление алды, ошонусун карап берили. Ал тиги Минтранс болсо тиги алат да, ошол жолдун баарын жасап берет да, анан кийин кайра силердин өзүңөрдүн баланска киргизип коет да. Ошол жана ишти жүргүзгүлө, келерки жылкыларга ошол. Бул жолду мен көргөм, Тилек Кыдырмаевич. Ал мындайча айтканда, Таладагы баягы технологический жол. Чарчагасыз, үнүңүз чыкпай мен укпай атам. Таладагы технологический жол сыяктуу, ал жерде бүт сел жүрө турган жерлер экен. Мен өзүм айланып көргөнбүз, айыл өкмөтү менен бардыгын алар. Сунуштаганда келип көрүп кеткенмин. Ал жерде билбейм, асфальт кылганда да, башка кылганда баарын жууп кетет да. Карап чыккылачы, сунуштарды айтасың. Хорошо. Экинчи микрофон. Урматтуу область жетекчилери, урматтуу Тилек Кыдырмаевич, баягы кыргыздарда жакшы сөз бар. Жети өлчөп бир бөлүп мынакей менин жаным келип атасыз. Талап коюудан мурда ушул районубузда болуп аткан ийгиликтер ушундагы мындай айтып коюуну туура чечтим, аксакал катары. Районубузда Кудайга шүгүр иш жүрүп атат, жетекчилер иштеп атат. Анан эми далаңла талап менен бүтпөй ошондой ийгиликтерди айтып коелу деп атабыз. Мисалы азыр мына биздин айылга, жетиген айылына 7 километр жол асфальт болуп баштап, жакында бүтөт, июль айына чейин. Андан кийин табигаттын кырсыгы аң алып кеткен арыктарды сыпага карабай, чечилекен карабай, мына Остон 3 тонна цемент барып, аны ремонттодум. Анан эми райондун жетекчилеринин, райондук мекеме жетекчилеринин колунан келбеген бир 4 маселе бар. Ушуну айтып коюуга уруксат этиңиз. Биринчиси, Үчтерек айыл аймагынын мынакей ушул жерде биз больницабыз бар. Ушул больницада эски типовой бир больница куруп берсеңиздер, центрге. Эгер больница курулуп калса, кийинки маселе аз убактыбыз калат. Бул айтылып кетти, бирок айтып коеюн кайтарап. Электр мамылары бир эле Саргат эмес, бардык айылдардыкы жанагындай аварияный акыбалда. Ушуну иштеп атат балдар, куруп атат, бирок жетише албай атат. Областтан жардам берип, ушуну тездетип берүү жагын суранабыз. Больницаныбы? Электр мамылчаларын дагы, больницаны дагы. Айтыңыз. Анан Союз абында пенсияга чыккан пенсионерлер
көп айланайындар. Биздин союз убагында иштеген мээнеттер талаага кетип, пособие алганда пенсияга өткөнбүз. Эмдисе мынакей пенсиялар көтөрүлбөй, өтө ылдык деңгээлде болуп атат. Ушул жагында караштырсаңыздар, мен бул маселени курултайда да көтөргөм, 4-курултайда. Кийинки маселени айтыңыз. Андан кийин Токтогул районунун жалпы айылдары көсүп чыккан айылбыз. Бардыгы спецфонддо 70 миллион акча бар. Ошо 70 миллионду курултайга да көтөрдүк маселени. 300 миллионго жеткирип берсеңиздер, анча-мынча чечилбеген маселелер чечилет эле. Рахмат. Рахмат, сиздин сурооңузду уктук. Анан урматтуу жыйын катчылары, жана бир суроону эле кайра кайталап айтылып атат да. Ошол себептен жанагындай мамычалар боюнча улам айтылып атат негизи. Мамычалар боюнча мына айтты РСтин жетекчиси. Жана планга киргизип алып, ошонусун баары тең алып барат да. Мына 9000 мамыча бар экен, азыр 300дөн киргизип ошону алмаштырып план менен кетирип атат да. Жанагындай айтпаймынбы, биз болсо жанагындай акчаныбыздын баарын тең 77 тиындан 1 сомго көтөргөндөн ушулардын булардын да иштери алгылыктуу жүрүп калды. Себептен да акча кичине түшө баштады, ошол жактан өздөрүнүн ичинен жана немелерин ача баштады, жана бир неме бетон узел дейт да, ошо менен өздөрү мамычаларды куя баштады. Буяктан болсо өзү талапка жооп бериш керек эле, 15 метрден 15 метрден эле по-моему, 15 метрден салына турган мамычалар. 11 метрден экен да. Анан ошол себептен мына биз акчаларыбыздын баарын убагында светтин акчаларын баарын төлөп берип турсак, булар болсо ушинтип көп нерсесин жаңыртып берип турганга даяр. Больницаны болсо ким карап чыккыла? Карапчыга ошо кийинкисине сунуштар баарын кылат, жактан ремонтпу же кандай жаңысын карайсаңар, ошол жактан сунушун бересиңер. Ким Өмүрбек? Чоңго барып карайсыңар. Анан пенсионерлердин пособиясы дейт да. Пенсионерлердин пособиясы немеде, эми булар болсо жана немеде убагында иштеп аткандан кийин ошо мамлекеттерге 5 жылдык аралык жана эң көп айлыктардын убагында ошо берилет дейт да. Ошону болсо жаш кезде берсин, мээнетти караган кезде берсин, дөөлөттү дейт. Ошо жаш жүргөндө баарыбыздын пенсияны эртең пенсия чыгарыбызда эч ким ойлобойбуз да. Пенсион фондко отуруп атканда эле баарыбыз эле биздин акчабыздан кармап калды, аны муну кылды деп нааразы болуп жүрчү элек. Мына пенсия чыккандан кийин ошол керек болот экен да. Ошол себептен болсо жаш кезден жакшылап ойлонушубуз керек экен, жаштар баарын отуруп атканда. Ошо пенсион фондторго мына жакшы начисление кылсак, кийин ошо караганда ошо пенсион фонддун акчасы, соцфонд барбы буякта? Соцфонд. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп койчу, эмне себептен мына айлык аз болуп атат? Мен айткан туурабы? Бер микрофонду. Саламатсыздарбы? Токтогул районунда 13970 пенсионер бар. Орточо пенсиянын көлөмү 9928 сом, жашоо минимуму 7100 сом. Токтогул районунда башка аймактарга караганда пенсиянын орточо себеби дегенде бизде 1.15 райондук коэффициент колдонулат. Саргамыш, Берлик айылдарында 1.45 райондук коэффициент колдонулат. Ошол себептен орточо пенсиянын көлөмү 9928 сом. Анан пенсиянын жыл сайын октябрь айында көбөйтүлүп атат. 7%-дан 11%-га чейин деп пландаштырылып атат. Анан өкмөттүк деңгээлде чечилип турган маселе. Быйыл дагы көбөйтүлөт, Кудай кааласа. Пенсиянын көлөмү жакшы. Түшүндүм. Жана неме боюнча 70 миллион боюнча мен азыр силердин акимдерге тапшырма бердим. Ошо сунушун карап чыккыла. Себеп дегенде мурун башында 48 миллион болчу экен, азыр 70 миллионго чыгыптыр. Бул акыркы инфляциядан азыр 76 миллионго чыгыптыр да. Ошону болсо дагы карап сунуштарды бериле. Ошол жактан жана гестерден болсо кандай болот аткан боюнча, ошо фонд боюнча деп айттым да. Азыр ошо силердин акимдер карап мага сунушун айтат, мына силердин ачып аткан сунуштар боюнча. Анан ошол боюнча иш жүргүзөбүз. Биринчи микрофонго өтөлүк. Assalamu alaikum. Men бере турган суроом үлүш жер боюнча. Мен Байголопов Тунис Саргатайдын тургуну болом. Биздин үлүш жерлер кайрак жери болуп кала берди. Ошону тарамасала алып берип коесуздарбы? Не боюнча дейт? Үлүш жери кайрак жери болуп кала берип атпайбы? Жайыт болуп калабы, жайыт болуп. Ана мына кат бар эле, катты да кабыл алып коесузбу дейин дедим эле. Хорошо болду сурооңуз? Ооба. Эмне болду эле айлап калды? Бул жерде үлүшчө кайра кайдоо жер, бирок ал азыркы күндө жайыт катары эле пайдаланылып атат да. Себеби дегенде ал жакта суу жок.
только жайыт катары пайдаланып атат. А сизге кандай багытка алмаштырып бериш керек? Үлүш катары кылып жазып берсе болот. Ал үлүш жери да сиздин өзүңүзгө берилгенде кайра кайда болуп берилип турат? Жо, документальный сизде ал жерде кайра кайдоо өзү. Анан эми суу жоктугунан болуп атат толкочу. Азыр мына өзүңдө болду тиги неме уктук тиги. Неме маселеничи мына азыр өзүңдө көрдүң. Мына азыр тиги посол жана Швейцариянын посолу менен жана Всемирный банктын развитие менен немеси менен кызматкерлери менен өзүң да жолуктуң, айттым мына сунушту мартен бериле депчи. Ошол себептен болсо азыр мына мурун билесиздер Баткен жердин баардыгын кургак деп жүрчү элек. Азыр Баткенде бүт жердин баардыгын суу арып туруп, азыр мына иштин баардыгы ушул жакта болуп атат да. Ошол себептен бизден жана түз жерлерибиздин баардыгын экономдоп ошол жака суу чыгарган маселесин көтөрөлүк да. Туура. Ошол себептен жана сунуштуу мартен бериле, жана андай проекти мартен берелик, ошол жакта суу чыгарганга аракет кылалык. Жарайт. Так, кийинки суроого өтөлүк. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Тилек Кыдырмаевич, мен сизге бир кичине азыраак убакыт алып, ошончо кыскача коеюнчу. Эми мен Кара Көлгө байланыштуу болуп атат, кечирип коюш. Камбар атада биздин тамуубуз бар эле. Атайын. Болду. Анан ошол жерге документ бербей жатышат да. Биздин тамды өзү негизи жанагы Камбар атанын айыл башчысы Сакения иштеген бузук. Азыр эми ошо тамды кайра ордун биз тургузганга да уруксат бербей жатат. Ошо жерди документ алганга да Болду да сурооңуз барбы? Суроо боюнча Үштерек менен Саргатта баары ишке кирет экен деп. Мен баламды былтыр 25-жыл ишке киргизгем. Ошо 1 жыл иштегисе, жөн эле чачын жулуп эле, сен эчик алып кел, анан кийин торпок алып кел деп атышып, акырында кубалап чыгарышты. 1 жылдан кийин. Тартипке салбасаңыз болбойт го. Менин суроом аябай эле узак болчу, мен убакыт тар экен, кечирип коюңуздар. Ушул экөөнү жакшылап карап коюңуз. Мен сизге письменный да жөнөтөм. Азыр кыска түшүндүрө албай калдым да. Азыр тиги сурооңузду бер микрофон. Тилек Кыдырмаевич, бул Кара Көлгө карайт да. Камбар ата шаарчасынан экен да. Бул Кара Көлгө карайт, шаарчага. Кара Көл шаарына. Хорошо, арызыңызды бериңизчи, карап чалык. Алчы ким арызын? Биринчи микрофон. Эрмекова Замира. Ой, Саламатсыздарбы, урматтуу президенттин катышуучулары. Силерге Саргат айылынан пенсионер Бекиши Эркинбек. Эки маселебиз бар. Ошо мына Үштерек Саргат айылынын чабандарынын атынан айтып коймокчумун. Ушул Үштерек менен Саргатанын чабандары 30 жылдан бери көчөт. Жылда 5-6 аттарын учуруп, журка төшөгү жок калып атат. Ошол жерге бир 6 километр жерге жол сала албайбыз. Ушуну 30 жылдан бери айтып келатабыз. Илгерки Шопоктун жолу бар да. Ошого бир жолдомо кылып койсо, өкмөт башчыбыз билет. Андан кийинки экинчи суроо. Биз мына 30 жылдан бери Үштерек менен Саргаттардын чалдары ушу арызданып келебиз. Сизден башкага бардыгына арыз жетти. Суу чарбасына жетти, акимге жетти, депутаттарга жетти. Мына жерде Осмонто БСР деген бар. Быйыл жамгыр болуп атат, да бир айдан кийин суу жок. Мына курулган бизге суу каяктан алабыз? Биз ыйыл август айында суу селдеп атабыз да. Суга суу? Суга суу. Эми азыр кетиген туугандар менен кызыл туугандар азыр суулар чыгып атат. Эки маселеңизби? Эки маселеби? Эки маселе. Хорошо, жооп. Ушуну анан кийин мына бүтүрүп коеюн. Көпчүлүк сизден башкасы билбейт экен. Бизде ошо сүйдүн бир фирмасы куруп кеткен. 17 миллион акчаны жеп кетип калды. Эч кимиси мына азыр сурасаң бардыгы эле следствода жүрөт дейт. 6 жылдан бери следствода жүрөт. Бул эмне деген следство, мен таң калабыз. Сиз дагы бир жерибизге жазып коюңузчу. Эгер болбосо Садыр Жапаровго жеткизели муну. Сизден башка Садыр Жапаровдон башкасы бардыгына жеткен бул суроо. Бирок арызыбыз мына жабылган боюнча калып атат да. Жана 6 километр жол дейт. Жол чарба эмне болду эле?
Ал айылдын ичинде эл өкмөттүн жолу. Эмне болгон жол? Эркин эке, дөөлөдөгү жолду айтып атасыз да. Дөөлөдөгү жол боюнча быйылкы жылы 200 миң караганбыз. Бул техниканы августтун этегине деп сүйлөшүп атабыз. Кайнама экинин техникалары менен жардам бергиле депчи. Биз бюджеттен 200 миң карап, андан сырткары ошол жердеги чабандардагы кошумча акча чогулуп жардам берише турган болуп макулдашылбады беле аке бул. Бүтөт да күзгө. Бул бүтөт күзгө. Суу чарба боюнча эмне болот деле тияктан? Тилек Кыдырмаевич, бул Осмон ата БСР былтыр биз Осмон ата БСР бул сезондук БСР былтыр бул атайын фонд тарабынан, спецфонд тарабынан курулган негизинен. Былтыр биздин баланска өттү. Ал эми капиталдык ремонт боюнча жана фильтрациясын токтотуу боюнча биз азыр сметалык документин жазып атабыз. Капиталдык салымдар беренесине кирди, 50 миллион сом каржыланды. Биз капиталдык оңдоо иштерин кылабыз. Ал эми следствие боюнча кандай иш барып атат, анын менен толук маалыматым жок. Жана сууга суу боюнча эмне болот маселеси? Ушул Осмон ата БСРда биз негизинен капитал 17 миллион сомго салынды, анын акчасы жок болуп кетти дейт. Ушул атайын фонд тарабынан каржыланып курулган ушул БСР, ошол 17 миллион сом сметный стоимость негизи. Бул ошол 17 миллион сом акчаны сарптадан аралды ошол багытына жооп бербей атабы? Бул эми атайын фонд курулган негизи. Атайын фонд курган, кандай өткөзүп берди? Былтыр эле биздин баланска өттү да. Негизинен ошол основной средствого 17 миллион болуп өттү. Прокурор, сиз текшерип чыгыңызчы, бияктан ошол 17 миллион кандай кеттир? Билесизби боюнча маалыматыңыз барбы? Бул боюнча кылмыш иши 2018 жылы козголгон. Ошол козголуп 20-жылы экспертиза назначение болгон. Ошол экспертиза бүгүнкүгө чейин бүтпөй атат жыйынтыгы. Bir жыл мурун именно ошо Осмон ата боюнча заключение чыккан. Ал жерде ушерб келтирилген эмес деп чыгарып берген. Бирок биз алар менен макул болбой туруп комиссионный экспертиза назначение кылдык. Бүгүнкү күнү экспертизада турат. Пока бүтө элек. Турсбек Отбекович, буну өзүңүз көзөмөлүңүзгө алыңызчы. Бул экспертиза ушундан бери чыга элек болсо 20-жылы 6 жылдан бери. Эмне себептен болот ошонусун каттыңар жазып туруп ошону эртелеп берилечи. Биринчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу Жалал Абад областынан келген өкүлдөр, урматтуу Тилек Кыдырмаевич, биз жетеген айылынан Үчтөрөк айылынын кеңешин депутаттарынын эмеси мүчөсү болобуз. Сиз микрофонго сүйлөңүзчү, депутаттар микрофонго сүйлөп катуу сүйлөшөңүз белем. Анан биз сизге бир суранарыбыз, биз жетеген айылы бийик тоого киргенбиз. Жарлыкта жарыяланган иш жүзүндө эч кандай иш ачпай, неметилбей, аткарылбай жатат. Биз соцфондко да кайрылганбыз. Кайрылган мезгилде алар каржы жылдын аягы болуп калган. Ошонун негизинде бизге кандай неме болот билбейм. Ошондо сиздин сурооңуз жана биздин бийик аймактарга каралдык, ошол боюнча компенсация неме эч кандай эчтеке каралбай жатат. Анан жаш куракта айтылган, баягы 45 жаштан 55 жашка чейинки пенсияга чыгат деген. Ал дагы эч кандай ишке ашкан жок. Ал силерге кимге кайрылар? Биз соцфонддун жетекчилерине кайрылып, жада калса биз ошол мезгилде биз соцфонддун кызматкерлери менен дагы биргеликте сүйлөшүп туруп, биз айылдык жарнамага да салып, ошол айылдык жарандар барып, немесин пенсиялык документтерин апарып тапшырылган. Бирок жыл аягында биз муну кабыл албайбыз деп аткарып койгон. Айтып бүттүңүзбү? Ошону чечип берип койсоңуздар. Айтып бүттүңүзбү? Ооба. Эмне болду эле соцфонд? Бер, микрофон бериле. Жетеген айылы өкмөттүн токтому менен 25-жылы толук аймакка кирген. Токтомдо пенсия төлөп берүү жагы каралган эмес. Толук аймакка кирген деген гана. Биз анан республикалык соцфондко кайрылсак, финансовый подкреплениясы дагы чечиле элек. Бул өкмөт ошону карап, постановленияга төлөп берүү жагында пенсияны төлөп берүү. Чектөө жагын. Эл неге толук аймакка жанталашат? Ошол жактан кичине акчасы коюп калсын деп жатсалар. Анан сиздер толук аймакка киришкенин кирип коюпсуңар, анан акчасы менен керек да. Биз киргизе өкмөттүн постановлениясы менен чыккан. Биз только төлөп берүү жагын, чектөө жагын гана биздин функциябызга кирет. Акча каражат жагы Минфин тарабынан, өкмөт тарабынан чечилет. Биз ошондой кылып түшүнүк бергенбиз. Өткөндө депутаттар келгенде дагы кайрылган, биз ошондой кылып жооп бергенбиз. Республикадан дагы эмне жооп келди ошондо? Финансовый подкреплениясы жок пока.
чечим чыккан 25-жылы. Бирок ал жакта пенсияда жана 1,45 жыл төлөп берүү жагы каралган эмес да. Азыр 1,15 миллион. Анда эмне резон тоолуу аймакка киргизгенде, если пенсия акчасы кошулбаса? Иә. Мында токтом менин колумда. Жок, ошо эмнеси, силер ошо тех заданиени жакшылап бербейт белем ошо сунуштун баарын. Акчанын үчүн чыгып жатат да, туурабы? Акча үчүн тоолуу аймакка кирип атат да. Анан если тоолуу аймакка киргизип койдуңар, акчасы анан кирбесе, анда кереги эмне? Аны өкмөт тарабы соцразвитие. Өкмөт тарапка силер бербейсиздер жакшылап сунушту? Карапчы. Сунушту соцразвитие берет. Соцразвитие. Биз только чектөө, төлөп берүү жагы. Соцразвитие канаки? Кат жөнөткөнбүз. 25-токтом боюнча кат жөнөткөнбүз. Финансирование боло элек, дагы кат жөнөтүп, бул жагын тактайбыз. Канча болду жөнөткөнүргө? 10 күндөн ашып калды го. 10 күндөн ашып калды. Прокурор карап чыгыңызчы, 10 күндөн ашып калды деп ойунан чыгарып айтып атат азыр. Ошо качан карап чыгыптыр, ошонусун баарын прокурорский реагирование кылыптыр. Соцфондго дагы мындан бир 15 күн мурун сүйлөшүп, такташып, жетекчиси отурат. 15 күн болсо эмне деп жооп берди? Эми келет го жообун. 15 күн, 14 күн ичинде жооп бериш керек эле. Эми Озеки дагы кайрылып атабыз. Жообун алып, карабайсыздар, жообун алып. Соцфонд менен чогуу иш алып барабыз деп сүйлөштүк өткөндө дагы мына жетекчиси отурат. Башы оорубанын кудай менен иш жок дегенде силердин жактан немеде? Булар акча деп турса силер болсо ошону менен көп башыңар ооруп атасыздар да. Карап чыккыла ошонусун, кеп бек болот. Алла да ошо катын болсо жөнөткүлө, кайсы тактап чыккылачы, эмне болгон кат экен прокурор. Сиз ошону тактап чыгыңыз бияктан, бериңиз бизге. Ошондон дальше биз анан көрөлүк тияка. Макул. Так, биринчи суроо. Биринчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары, ошондой эле президиум. Мен эки суроо менен келдим эле. Электр энергиясы. Фамилиям Турдукулов Куралбек Канзбекович, Иштерек айылдык кеңешинин депутаты. 90-жылы элди турак жай менен камсыздалганда ошол жердеги адамдар 90-жылдарга адамдар отурукташкан. Азыркы мезгилде 68 үй бүлө отурат бир трансформаторда. Кышкысын баягы кыргыз тилинде айтканда чырак болуп калат да. Адамдар бири-бирин тааныбай калат дегендей. Хорошо, маселе трансформаторлы? Ооба. Болду сурооңуз. Анан экинчи маселе бул Саргатадагы спорт аянтчасы. Болду сурооңуз. Ким рес? Не болгон трансформатор эле? Бул трансформаторду булар жылдырып бериңиздер деп кайрылышкан бизге. Муну жылдырып неме кылып беребиз. Жок, жылдырган менен кубаттуулугу жетпейт атпайбы? Кубаттуулугу азыр 60 абонент бар мында. 60 абонент ар бир 5 киловаттан алганда 250 60ка канча неме керек эле тиги? 250 трансформатор бул. Иә. 250 трансформатор. Ошол жетпейт абы. Жетет кубаты, жетет ага. Эмне себептен тиги жетпей атат? Кечкир. Мындай боюнча карап неме. Азыр барып чыгасыңар да, бияктан чогулуш бүткөндөн кийин бүгүндөн калбай барып келесиңер, көрөсүңөр. Ким контроль кылалы, ким бек болот. Ошо кубаттуулугу боюнча айтат да. Биринчи микрофон. Биринчи микрофон айтыңыз. Урматтуу чогулуш башчылары, мен сүйлөрдөн мурун отуруп алып сүйлөп атам, кечирим сураймын. Гүл ордуна ырсынам. Мен айланам Кыргызстан мекениме, бул дүйнөдө кыргыз болуп келгениме, жер бетине бериптир кен байлыкты, алтын, күмүш, сымап, коргошум, молибден кендерин. Ошондуктан Кыргыз Республикамдын туусун карайт, дүйнө жүзү телмирше. Экинчи айта турган сөзүм, өзүм азыр пенсиядамын. Муногу номеру 29 Мыктар Нургазиев атында мектепте 50 жыл иштегем. Бирок мектептин түндүк чыгышын 1 гектар,
Batışın 2 hektar жерде 100 000 bak östürgen işker mına eninger. Gülüpa Bölökbayevna. Бирок бул жерде сыймыктана турган нерсе ошол учурунда жергиликтүү бийлик тоскоол кылган, укпай койгонмун, шыбак ордуна дөңгүрөгөн туя өсүмдүгүн бүрүчиналарды өстүргөн ишкер энеңер мени. Ошондуктан мекениме ийгилик каалаймын. Бу жерде айта турган бир сөз бар. Биздин урматтуу президентибиз өсүү бар, өнүү бар, өзгөрүү бар, бул чындык. Бирок бир жакшы жери онлайн менен жарлыкка кол коюп койду. Ар бир мекеменин эшигине кат кармап турбастан онлайн менен магаптан бийик. Altın başın aman bolsa. Altın başın aman bolsa, altın ayaktan su içet degen çın eken. Azır yaşım 78 demin, dagı ele mekenim dep çurkap жүрөмүn. Эми айта турган сөз бир нерсе 100 000 бак өстүргөн ишкермен ошого өз жаныман пенсияман суугарып, пенсияман багып атам, буга мага бир штат керек болуп атат. Анткени суугарганга акча бербесең суугарбайт, ачык эле сөз. Келдик дегенге, бакканга, ошондуктан бир штат сурайм, экологдор барбы? Биринчиден, экинчиден журналисттер келип бир кабар алып койсо болор эле. Бул жагында бир маселе. Анан бир жерде мен жолдомо жазгам. Билим министрине ушунча бак өстүргөн ишкермин десем, өз көзүм менен келип, мен биекте эмес, больницада элем Бишкекте. Көрүп, рахматын сотка да айтты. Ушундай министрлердин эмгегин элим бааласын, мекенин бааласын, ийилип туруп, ошо министрим доктор Гүлкендирбаевага чоң ыраазычылыкты элдин атынан жана өзүмдүн атынан билгизем. Мына министр деген ушундай болуш керек. Үчүнчү айта турган сөзүм мекениндеги ийгиликтерди. Мына Камбар ата бирден башталышы. Маселе айтпайсызбы маселеңизден, биз маселени чечелик анан. Элдер да ошо маселеси менен күтүп отурат. Сүйлөй берейинби? Болду. Оюм айтылбай калды. Бир эле сөз. Рахмат апа, өмүрүбүздүн берекесин берсин. Адилеттен барып карап чыккыла. Урматтуу губернатор уулум, эне тил менен айтканда уулумсуң. Күч атасын тааныбайт эт. Мынча келгенден бакты басып барып бир көрүп кой кагылып кетейин. Өз көзүм менен. Мен уккандан бир көргөндө көңүл бурганыңарга рахмат. Буюрса мына атан тиги жигитин жөнөттүм, ошон бантын мен поездкамды уюштурганга карагыла деп. Анда эмесе тиги биринчи микрофонго өтөлүк. Саламатсыздарбы? Мен Үчтөрөк айылынын ардагери Талип Дегенбай. Мен бул бүгүнкү айтайын деген жалпы эле ушу Үчтөрөк айылдын эле бир эле маселе дагы дебей турубуз. Баары бир 2 мүнөт жетпей деле калышы мүмкүн. Себеп дегенде бул мындай кичине айтып келбесем, кыска дей бересиңер, ал түшүнүксүз болуп калат сиздер үчүн. Биздин Үчтөрөк айылы баягы илгери көчүп чыкканбыз. Биздин мурунку жерибиз суунун астында калды. Мына каркыраган жердебиз. Мурун ошол биз совхоздун центри болуп турганда бизге бөлүнгөн жайыт деген маселе жок болгон. Анан ошо боюнча мына азыр деле биз ушул жерде жашайбыз. Андан кийин айыл өкмөттүн центри болуп калды. Калган бөлүмдөрдө мына жайыт маселеси бар. Биздин Үчтөрөк элинин бир да жайыты жок. Жакынкы, ортоңку, алыскы бир ошондой жайытыбыз бизге жок. Биз болсо жалаң эле мына Саргат айылынын
жанагы мал баккан эмелерине кошобуз малдарыбызды. Алар башка жакка кошконго кээ бирөө алар барсак, биздикилер барса чагындан кабыл алышпайт. Бар өзүңөрдүн жериңе кеткиле деп. Ошондуктан анысы азы келгенче биз Үчтөрөк айылынын ичинде суу маселеси бизде дагы өтө мындай орчундуу маселе. Биздин убакта мына биз өзүбүздөн мына жактан турба менен Камбар-ата деген жактан бизге турба менен суу алып келгенбиз. Мына жолдун жээгиндеги турбаны нары өтүп бери өтүп көрүп эле турасыздар. Кийин бизге ушул сууну ортодон наркы беттеги Каражыгаш деген айыл кошулуп алып, азыркы мына Камбар-ата кештин үстүнөн турба менен алар да кошуп алып, өздөрүнө кошуп алган. Андан кийин кетип калган мына акимибиз да бар, ал эми баягы эмеде кетти. Анан жаңы аким келип отурасың, садап алам. Сиздин сурооңузга жооп берип койсун, Айыл өкмөт. Эмне болду эле? Бул Оостун балансындагы Сарташ каналын айтып атат. Себеби дегенде Оостун жетекчиси жооп берип койду го дейм. Туура, бул Сарыташ каналы негизинен бул Шопоков УК Самачок сууну бөлүшөт. Бул суу тиги Иманалиев айыл өкмөтүнөн келгенде суугат мезгилинде суу тартыштыгы болот. Ошону жоюу максатта биз азыр Камбар-ата ГЭС платинанын үстүнө насостук станция куруп атабыз. Бүгүн монтаждоо иштери толук аяктады. 1-2 күндө электричествосын бүтсөк суу берип баштайбыз. Бүтөт жакында, бүтүп калды почти. Tamam, экинчи микрофон. Канаттанган жокмун. Себеби 2 мүнөт ушуна дагы көп маселе бар да. Бул сиздерге түшүнүктүү болбой калды. Бул маселеде бул элдин аябай көйгөйү. Ал маселени тигини дагы эле кошуп койду. 3 айылга бөлүнгөн суу дейт. Саргатта Үчтөрөк, Каражыгач. А бизде ошол мына жерде турат. Каражыгачта 3053 жашоочусу бар. Үчтөрөктө 3567. Экинчи микрофон. Мен Абдыкадыров Нарымбекмин. Үчтөрөктүн жашоочусу. Микрофонго жакшыраак сүйлөбөлүчү, биз кулагыбыз тыңшып атып уже. Мен келинчегим мына эмеде мектепте иштеди эле да, эме повар болуп. Каякта иштеген? Могу мектепте. Нургазиев мектепте. Повар болуп, 4 киши иштей турган жерде 400дөн ашык балага повар болуп 1 ай иштешти, андан кийин ооруп калып чыгып кетти, эметип эс алып алайын, дарыланып алайын деп. Кайта келсе, мектептин директору болсо арыз жазып коеюн, место талашпайм десе, арызыңы албайм деп чыгарып койду, эметпей койду, албай коюптур. Анан бир балдызымдын кызы менде окуйт, Өзгөрүш айылында окучу, окут албай коюшуп, оорук чалды. Катыраак сүйлөбүзчү, такырды тиги. Маселени соглуу айтат. 3 жыл мурун алып барып токтогулга алып, бийек алып келсек албай коюп, токтогулга 4 жолу бардым. Мен ал оорук чал бала мектепти аркага тартат деп албайтып, районага барып атып зорго алдырдык да, ошол жактан чалып атып анан алдыртты да. Эме мектептикичи. Меники ошол эле эки эле суроо. Абланов. Ne olur bu meselesi? Азыркы кезде баласы окуйт мектепте. Районго кошумча жооп берип койсун. Микрофон. Саламатсыздарбы? Мен ушул Үчтөрөк айылындагы номер 29 Мухтар Нургазиев атындагы орто мектептин директору боломун. Бул мырзанын келинчеги бизге ашкана кызматкери болуп жумушка кирген. Өзүңүздөр билесиздер, ошол убакта ашкана кызматкерлеринин айлыгы аз болуп, биздин мектепке сентябрь айында мурда иштеп жүргөн пенсионерибиз пенсияга чыгып кетип калып, ашкана анан мырзанын аялынын келинчегин жумушка алганбыз. Бир ай январь айында ошо иштеп жаткандар акчанын аздыгынан иштен чыгып кетишти, арыздарын жазыпчы. Анан өзү 4 штат, 4 ставка. Ошонун 2 ставкасын, 3 ставкасын экөөнө 1,5 ставкадан бөлүп бердим. Анан максимальный порог 1,5 ставкада. Анан мен кайра дагы 1 ставканын акчасын мага жазып бергиле деди. Мен жаза албайм, бул мыйзамсыз да. Анан ошол экөөнө 3 кишинин акчасын бөлүп 1,5 ставкадан жазып бердим. 4-кишиники батпайт.
Бул ушундай. Андан кийин бул өзүнүн арызы менен жумуштан кеткен. Февраль айында кайра мурунку пенсияга чыккан Зейнеш деген эжени жумушка чакырып, ал өзү эки эже келип иштешти. Ошолор менен иштеше бергиле деп айтсам, бул эже менен биз иштеше албайбыз деп өзүнүн арызын жазып чыгып кеткен. Кечээ жакында дагы айлык көбөгөндөн кийин кайра келди бул келинчеги. Жумушка аласызбы депчи. Ошо бирок уже бизде 4 киши иштеп атат. Айлык көбөгөндөн кийин кайра келди да. Анан эми сентябрда ошол пенсиядагы эже кайра пенсияга чыгып кетет. Муну биз суранып иштетип атабыз азыр. Анан ошол сентябрда орун болсо кухработница кылып алайын деп айттым да. Мунун өзүнүн сертификаты бар келинчегинин. Ал болсо повар болуп ишке чыгат элем дейт. Бирок бизде 2 повар уже иштеп атат. Сертификаты менен. Арызыңды жазып тышта дедим. Сентябрда кабар ал дедим. Бул туура эмес информация жеткен келин. Биякта мына силер өзүңөр тиги туура эмес немелерди кайра мыйзамсыз иштерге түртөт экенсиңер да. Негизи мына 1,5 ставкадан ашык бере албайт. Ошо да мен ошону түшүндүрдүм буларга. 1,5 мыйзам анда жол бербейт. Ал булар мага мындай дагы эмени эртең берчү болсо кайра текшерүүлөр калып турат да, бул эжеке маселеге жаралат да. Ошондо мен туура түшүндүрдүм. Ар бир маселе ошол жакта мыйзам иретинде иштеликчи, өзүбүздүкү туура эмес болуп калса элдин баары жамандап бербейчи. Мыйзамды караш керек да, мыйзамды сыйлаш керек да. Экинчи суроосу бул тиги жактан бул повар болуп аткандан кийин, ошол жактан балдардын баары тамак ичип аткандан кийин, ошонун баары талапка жооп бергенде поварларды алыңыз. Ошол жактан санитардын эмесин, өзүнүн медицинский справкасын, санитардын справкасын, ошол жактан болсо өзүнүн жана квалификационный требованиясы бар да, жактан ошо повар деген эмеси болуш керек эле, сертификаттар бар, диплому бар, ошонусун баарын карап алды да. Анан байыптап эле тиги неме кылбай, тиги жок деле эптеп толуктап койбой, андай кылбай, тияктан жакшы сапаттуу жана немелерди алгандай болуңуздар. Экинчи суроосу боюнча жооп берейин. Бул кыз өзү келинчегинин сиңдисинин кызы. 3 классындагы 2 классында келген бизге. Ошол өзгөрүштөгү кайсы бир мектепте окуйт, алыс, кичине умственно отсталая деп бизге алып келген да. Анан буну мен алдым биринчи мектепке, офлайн окуттум. Үрөчө аябай күчтүү мугалим бар, ошого коштум. Анан 1,5 жыл, 1-2 ай окуткандан кийин ал эже мага арызданып келди. Бул кыз мага сабак өткөрүп айтат. Класстагы балдарды сабап эле уруп атат. Бир күнү бирөөнүн баласынын башын жарып койсо, мен анын ата-энесине эмне деп жооп берем деп келди. Анан бул мырзанын келинчегин чакырып, үйдөн окутуп, азыр биз үйдөн окутуп атабыз. Предлагать еттим, мындай умственно отсталыяларды болмок. Силер жөн эле бизге убактылуу караганга эле берип атасыңар. Бирок бул кыздын келечеги алдыда. Бул спецшколага барса, мен көрчүйт эле дагы келечеги алдыда болот эле деп айткам. Мына жакын карабында Токтогул шаарында реабилитационный центр салып атабыз да. Именно жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдар боюнча, ошолор кандайлар боюнча ошол жактан жакшы толук камдуу билимдерди алышат да. Өзү ошо жакын каралыкта качан бүтөт деги ким? Замаким. Курулуш бүгүнкү күндө жүрүп атат. Бирок акыркы 2 жумадан бери курулуш токтоп калганынан Минстройго сунуш кетирдик. Подрядчик жумушту толугу менен аткарсын депчи. Негизинен планда күзгүгө пландалган ачылышы. Хорошо. Хорошо, тең биринчи микрофон көтөрүк. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Мен номер 4-чү Чабаликке балдар бакчасынын жетекчиси Таштанбек кызы Сезим. Биздин бала бакча 78-жылдан бери иштеп келе жатат. 2024 жылга чейин 2 тайпалуу болчу. 2024 жылдан баштап оптимизациялоонун негизинде электрондук кезекте балдардын көптүгүнө байланыштуу ошол бир тайпа кошумча кошконбуз. Ошого айыл өкмөт тарабынан проекти түзүлүп, Жалал Абад областык өнүктүрүү фондуна тапшырылган. Ошону мен сизден суранып кетем, карап бериңизди суранам. Курманбек. Болду маселеңиз? Долбоор келген, бирок документтер толук болбогон үчүн доработка кайтарылган.
Документтер толук болбогон үчүн доработкага кайтарылган. Документтерди эмнеге толук берген жок яки силер жеке? Бул боюнча биз азыр айтыңыз, ким бала бакчанын жетекчиси эмне болду, эмнеге толук бербей атасыздар? Так биз тапшырганбыз аны. Айлөкмөт тараптан. Эмнеге толук берген жоксуңар? Толук берилип өткөндө тапшырып келдим сизге. Кийин толукталды да, баягы отурум болгондо толук эмес болчу да. Мындай да. Бул жерде Тиле Кыдырбаевич, биринчисинде эки тараптан каржыланат деп сунуш бергенбиз да. 9 миллион областтык өнүктүрүү фонддон, райондук өнүктүрүү фонддон 4 миллион, 3 миллион камсыз кылабыз. Жалпы 15 миллиондук проекти да булчу. Анан Стингранттан каржыланат деп. Стингранттан өтпөй калды. Ошо менен биринчи долбоор биринчиден защитадан өтпөй калган да. Кайрадан жалпы кылып туруп, кайрадан экинчисин кайра тапшырып келдим да. Экинчи отурумга боло элек деп турабыз деди. Боло элек. Жок, боло элек, эми болот. Ошо карап чыккыла ошонусун. Макул, жарайт. Ким айыл өкмөттөр? Силер ушундай берип атканда бүт кагаз барын толук камдоо кылып бериле да. Именно отурум болуп аткандан кийин ушул жака жакшылап, анан отурумдан кийин кагаз беребиз десер, жактан наблюдательный совет көрөт да, кагаздар жетпей калса алар да баары жоопту болушот да. Ошол себептен ар бир кагаздын баарын тиешелүү кагаздын баарын берип толуктап тургула. Туура. Анан толук жок болуп калгандан кийин элге жактан болсо өнүктүрүү фонд кабыл албай атат. Анан башка тиги банктарга деле мына барып атканда ар бир жердин баарын өзүңөрдүн жана билбестигиңерди жабыш үчүн эле барып алышканда шуба бересиз да. Андан кийин токтотуп туруп жактан толук камдуу кагаздарын баарын токтоп бериле. Ошол жерден анан каралсын. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, жалпы чогулуштун катышуучулары. Урматтуу губернатор, сиздин келгениңизден дагы келетиңиз жакшы экен. Себеби мен Токтогулга да бардым, бияка да барып атам. Бүтпөгөн иштердин баары бүтүп атат. Иә. Бүтпөй калган, кылынбаган иштердин көпчүлүгү бүтүп атат. Ошон үчүн сизден сурагычы, ар бир 6 айда ушул состав менен келип, ушундай чогулуштарды эл менен бирге чечилбеген маселелерди чечип турсаңыз, абдан жакшы болмок. Анан эми мен суроо берейин деген суроолорум уже берилип калды, кайра берүүгө болбой калды, жоопторун уктум. Анан дагы маселе менин катары. Жана элге башка райондорго түшүп аткан квартиралардан бизге да түшөбү, түшпөйбү, планда барбы? Эмне боюнча? Жана элге квартира берүү боюнча салып атат го, жанагы ипотека. Ошол биздин районго, анын ичинен биздин Үчтерекке да түшө турган мындай планда барбы, жокпу? Сиз сурооңузду берип бүттүңүзбү? Эми биз эле баарыбыз эле областтын жетекчилери ушинтип эле жүрсөк, тиякта ким иштейт анан? Кагаздын баарын ким карайт анан? Анан жүргөн жүрө бересиз силер менен, анан кагаздын баары кала берет анан. Ошол себептен мына бияктан барып туруп биз болсо субботасы сен ошол жакта мына жумушка барып, жана бияктан берген тапшырмаларды тиешелүү жетекчилерге берип, ошо менен биз субботасы сем иштеп атабыз да. Биздики мына 1 ай болду. 1 айдан бери ошо эл менен жолугушуп келатабыз. Жолугушуп келаткандан субботасы сенси ошо жумушка барып ошол жактан карап атабыз кагаздарды. Анан буюрса да мына президентибиз айтты, ошо жылына 2 жолу жолугушуулар болуп турат деп. Буюрса дагы келип дагы бул бияктан көйгөйлөрдүн баарын алып турабыз. Эми биз атайын эл болгон үчүн мен көп эле жерден айтам, эл болгон үчүн айыл өкмөт болуп, эл болгон үчүн аким болуп атабыз, эл болгон үчүн президенттин өкүлү болуп атабыз, эл болгон үчүн сот болуп атабыз, эл болгон үчүн прокурор болуп атабыз негизи. Ошон үчүн мына биргеликте кызмат кылалык деп. Бияктан ошо силердин көйгөйлөрдү укпастан ошол жактан чечкенде аракет кылалык деп ушундай иштемелерди жүргүзүп атабыз да. Анан ГИК боюнча мен жана башында айтып кеттим элем, мына азыр Жалал Абад облусунда 16 000 квартира ачылып атат да. Азыр буюрса мына Токтогулда, Алабукада, Кара Көлдө, бүт эле шаардын баарына тең азыр ошо ГИКтин баары салынып атат. Азыр Токтогулда канча гектар жер ажыратып бердиңер ким? Замаким, сен билесиңби? Тилек Кыдырбаевич, бүгүнкү күндө 1 гектардан ашык жер госактысы менен даяр турат ГИКке өткөзүүгө. Андан сырткары дагы 4,5 гектар жерди дагы даярдап атабыз. Буюрса жылдын жыйынтыгы менен же кийинки жылдын башында 4,5 гектар муниципалдык менчикте кылып туруп госактысын жасап анда ГИКке даярдайбыз. Себеп дегенде мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, дегектан 5 сотық жерге 4 эле киши жайгашылат да. 5 сотық жерге бир там салаттан 4 эле 5 эле киши жашап калат. А жанагында 20 сотукка бир чоң 9 этаж имарат салып алсак, аякта мына 100дөй киши 20-30 үй бүлө кирет да.
Ошол себептен болсо ГИКтин бала немеси мына башталгыч этаптары жакшы келе жатат буюрса. Мына азыр райондун центрлерине салабыз. Келерки жылдары ушундай жана сиз айткан 3-2 болобу, ушундай көп жайгашкан жерлердин баарын салып буюрса ал программада бар. Кийинки маселе өтөлүк. Биринчи микрофон. Assalamu alaikum, hurmatli qo'noqlar, ishtirok aymog'ina xush kelibsizlar. Assalamu alaikum, hurmatli bugun chog'ilishning qatnashchilari. Men Bölökbayev Nurmanbet Sarg'atayli. Meni negizgi bere turgan so'ra turgan masalalar so'g'at suv jana toza suv bo'yicha. Muna o'zingizlar bilib o'tirasizlar, muna ishtirok ayli Sarg'atayli göl aldından koşup çıkan ayıldarбыз. Убагында эл үчүн аткарыла турган кызыкчылыктар аткарылбай калып, ушу жарым жылдан ашык ошонун көйгөйүнүн аркасында келатабыз да. Бул айрыкча ошо таза суу, жердин тартыштыгы, ошо тартыш жерге дагы сууга суунун жетпегендиги, мына немеде Осмонато капчагайы бар айтылып кетти. Ошол 14-жылы башталып 18-жылы бүткөн 18 миллион сом сарпталып. Алдынан чыгып кетип ушул убакка чейин элге кызмат кылбай тызылдап келатабыз, жыйынтык жок. Бирок угушума караганда областан кишилер келип, таза суу маселеңиз. Жок, сууга суу боюнча бул. Суу сактагыч бар Осмонатода, сууга суу боюнча. Суу сактагыч анан таза суу эки маселе. Эки маселе. Хорошо, бул жообун айта алып коелу. Ушул капчыгайда быйыл каралып акча бекилди деп атат, 52 миллион сом. Анан күздө баштайбыз деп атат. Күздө наоборот тодогу суулар кое берилет, суу көбөйөт, азайганда баштайбыз деп атат. Жок, сиз маселеңизди айтып бүттүңүзбү? Маселеңизди айтып бүттүңүзбү, жооп береликпи? Эми мындай да, ар бирөөнүн өзүнүн пландап койгон жумуштары бар да. Анан эле силер каалап туруп эле мына быйыл башта, азыр башта деген болбойт да, негизи булардын пландары бар. Ошонун жылдын башында, мурунку жылдын аягында ошо планда болот. Ошо план негизи боюнча иш жүрөт. Анан эле кимиңиз эле каалап туруп эле азыр башта, эртең башта деген болбойт да. Азыр боюнча мына таза суу боюнча маалымат алып, эмне болду эле? Биз сиздин сурооңузду жазып алдым. Эми жоопторунубуз. Кыдырбаевич, Саргатайыл боюнча суроо атат. Биз Саргатайылны 2023-жылы толук кана бүтүрүп бергенбиз. Айыл өкмөт көстактуу менен төрөң кылып алган. Исламский развитие биринчи фазасы боюнча. Сууга суу боюнча эмне болот маселе? Бул аксакалдын сууга суу маселесин чечүү боюнча ошол жана кошумча насостук станция куруп атабыз. Ал эми бул жер каналынын баягы суу берүүнү жакшыртуу максатта 1,5 километрге ошо бетондук полотно төшөлдү. Быйыл дагы 1 километрине төшөбүз. Ошондо толугу менен канал бетондук полотно менен болот. Насос курулса, насос иштесе, бул сууга маселеси чечилет. Негизинен качан баштайсыздар? Бул аксакал айтпай, ата айтпай, тиги. Насосту монтаждоо иштери аякталды толугу менен. Суроолукчу биринчи. Суу сактагычты айтып атат, дети күзүндө эмес, азыр баштасам эмне болот деп атат. Сууга бул түшүнүктүү. Азыркы убакта баштагы мүмкүн эмес, анткени ал жерде кышы менен топтолгон суу бар. Суугат мезгил аяктагандан кийин ошого дренаж казып, сууну чыгарып алып туруп, анан баштайбыз ремонт. Ошонун этаптарын жакшылап түшүндүрүлө да элдерге. Хорошо, экинчи микрофон. Мен
Хорошо, уктум. Рахмат. Бул тиги микрофон жогору сүйлөгөн жакшы түшүнүктүү экен го. Микрофон менен тыңшып атып кулактан ооруп битти. Таза суу боюнча эмне болот деле ким УКМК? Эмне 3 жылдан бери эмнеге бербей атасыңар иш кагаз менен? Саламатсыздар, урматтуу жыйындын катышуулары. Бул факт боюнча 24-жылы январда маалымат электрон журналга түшкөн. Ошол түшкөндө тергөө иштери жүрүп, биринчи райондук жетекчиликтер менен комиссия түзүлүп текшерилген. Ал текшерилден бул зыян келтирилген жок деп чыккан экспертиза. Бирок бизди тергөө ишин канаттырбагандыктан комиссион областнойго назначение кылганбыз. Областнойдун назначениясынын бүгүнкү чечими чыкты. Бүгүн мына берде жыйында ошол подрядчик компанияны Бишкектен чакырттык, биякта отурат. Ошол подрядчик компания менен сүйлөшүү иштерди жүргүзүп, бүт бир айдын ичинде кандай нарушениясы барын болсо, ошонун баарын ордуна алып келгенге макулум. Бир айдын ичинде бүтөт турбайбы? Бир айдын ичинде бүтөт. Жана подрядчик жасап берет. Подрядчик жасап берет. Себеп мындай буякта да айтып кетчин нерсе, буякта таза сууга да айтып коюш керек муниципалитетке. Мына подрядчик деле айтат, булар ишин специалист жок үчүн туура эмес алып барып атат. То есть ТОлоруна тиешелер бар да, майлаш керек, суулаш керек, буроолорун туура бурап туруш керек. Ошол себептерин дагы муниципалитеттен да туура эмес кетип атат. Ошол үчүн бир айдын ичинде буюрса, мына подрядчик да бар, уруксат берсе подрядчикке сөз берсек, бул да өзүнүн жобу бар. Рахмат. Бул жергиликтүү бийликти. Жергиликтүү бийлик. Мына силердин ушундай чала сапаттуу иш алып баргандыктан ушундай подрядчик да кыйналып атат. Мына тияктан болсо өзүнүн эмесин окутугула да балдарыңарды ошол жактан тиешелүү баарын окутуп бериле да. Азыр болсо тиги кабыл болуп атканда ар бирөөңөр деле тияктан жоопкерчиликтен качып эле бириңерге футбол титесиңер. Анан бияктан болсо тиги ошол жана подрядчик да кыйналат деңизби. Окуткула да балдарыңарды. Ошол жерден тег задание берип атканда жакшылап айткыла да, же сен сопровождать этип, биздин кызматкерлерибизди окутасыңар деп. Тег задание берип атканда туура эмес бересиңер. Ошо менен кыйналасыңар да. Тиги болсо мына акчасын сарптады да, акчасын салды да, ошо мына жоопко тартылды, азыр кайра мына бир айдын ичинде өнөтүп айтып берип атат да тиги. Ошол себептен болсо бир эле жерден күнөө кетпейт. Силер да ошол жакшылап балдарыңарды окуткула. Ошонун жеринде демесин кандай кылып суунун жеткиш керек. Жана хлораторлар боюнча болот. Аяктан бактерицидкалар болуш керек. Ошолорду кандай торлаш керек, кандай немеден жанагындай таза суу ичкенге ошонун жол жобосун баарын карап чыккыла. Мына азыр бир айдын ичинде бүтөт деп атат. Бир айдын ичинде ошол жактан кабыл алыла да, ошол жерден окутуп алып, мына ошол ишти толук камдуу иште жүргөндө болсун. Түшүнөсүзбү? Хорошо. Тилек Кыдырбаевич, бул жерде мындай болуп атат да, бул салып бүткөндөн кийин эле уже жарылып баштоо болгон үчүн укук коргоо органдарына берилген экен да. Ал жерде дефекттер бар деп бул аксакалдар ошол бүткөндөн күндөн баштап неме болуп атат. Бул жерде кызматкерлер микрофон жок эле сүйлөлү, эчтеке болбойт экен. Ошол бүткөндөн баштап эле уже жарылуу болгондуктан аксакалдар ошондон баштап болуп атат да. Микрофон жок эле. Азыр ата болдуңуз, мен уктум сизди, азыр бияктан угуп алалык. Ошол себептен мына ким айыл өкмөттөр. Мына бул көп маселе бар экен, ошол силердин юристиңер жоктугундан, юрист боюнча мындай такыр көп неме да, өзүңөр жана мына кеңеш биякта депутаттар да отурат да. Ошол жерден силер бекиткиле, жана өзүңөрдүн бюджетиңерге ono кайчы жерден болот юрист алла, анан жанагындай кызматкерлерди обученный кылла да. Баарын темир ондой баланы окуп салла тияктан.
10 баланы келип кете берсе, тияктан калгандар окуган билимдерди алып кала бериш керек. Анан bir баланы эле окутуп аласыңар, анан ары болсо кийин кайра козыр болуп чыгат да. Мен кетем, анан отпускка чыгам, анан мен тиги бүгүн куда тосоп элем, эртең тайкеме кетет элем деп ошондой маселе баарын жаралат. Ошол себептен көп балдарды окутуп алдылар. Түшүнүңүзбү? Мына силердин ошол жактан билимсиздигиңер менен жана патриотчиктерди да кыйнап атасыңар да. 24-жылдан баштап элдин баары суу ич керек эле, а бияктан болсо жанагындай разбирательствода жүрөт да. Таза суу боюнча дейт, анан суу сактагыч боюнча. Суу сактагыч боюнча айттыңбы сен, Хорошо, кийинки микрофонго өтөлүк. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу президиум. Менин фамилиям Чолпонкулов, атым Мурат, ушу иштерге айланып болобуз. Мындай микрофон жөнүндө көрсөңүз болобу? Биринчи суроо, ушул бизде коммерческий жерлерди жана трансформациясын бүтүшү кыйын болуп атат да. Себеби бир 4 соток жердин документин бүтүрүш үчүн 10дон артык. А сиз тиги ишкер болуп иштейин атасыз да, Иә. Коммерциялык боюнча. Коммерциялык жерге ошол магазин куруш боюнча. Анан ал жерде археологдон уруксат алыш керек экен, ага төлөш керек экен 15 000. Геологиядан барып алыш керек экен, бир письмо алыш үчүн эле 10 000ден 15 000ден акча төлөп чыгыш керек экен да баарына. Анан биз иш кылбай эле ошол кагаздарга эле документке эле акча төлөп атып эле ошого кетет экен да. Биртке акчабызчы 200 000ге жакын акчабыз кетти ошо кагаз документтерге эле. Алигиче бүтпөй келет, уже 3 жыл болуп калды. Эмне иш кылайын дедиңиз? Биз эми ал жерге цех куралы дегенбиз. Жана балды переработка кыла турган цех ачмакпыз, магазин менен кошо. Ошонун документтери мына 3 жылдан бери бүтпөй келатат да. Тилек Кыдырмаевич, ушул боюнча бир Сиз микрофонго сүрөбөсөңүз тияка угулбай калат экен да. Сен эмне микрофонго айтышыңыз керек экен, тияктан мен мындай уккан менен тияктан бул прямой эфир болуп атпайбы? Ушул боюнча чара көрүп берсеңиздер. Аябай угулбай кулактым ооруп бүттү. Микрофон Сизди мен түшүндүм. Эми аяктан ар бир ошо ишкерлердикин жанагындай жер берип атканда ал ошондо жоолору бекилген да. Ошо жана археологический раскопкаларга илип калбайсызарбы ошол жерлерден? Жанагындай геологический изысканиянын баарын караш керек да. Организациялар болуп атат да. Ал 4 соток жерге археологдун эмне кереги бар, геологдун эмне кереги бар ал жерге. Ал жерлер уже изилденип бүткөн жерлер да. Эмне болгон жерлер? Ким Аскат сен билесиңби? Трассанын боюндагы эле жерлер. Ал жерде башка коммерческий объекттер толуп турат. Азыр. Тилек Кыдырмаевич, бул киши мага бир 2-3 ай болуп калды келгениңизге. 2-3 ай болуп калган, келген. Документтер толук эмес болгон, трансформация документтери. Айыл өкмөткө дагы жер адиске да тапшырма бергенбиз. Бул кишиге дагы сурангам. Бишкектеги негизги бир 4 заключение бар. 4 заключение Бишкек шаарынан келе турган заключениялар. Ошолорду алганы айыл өкмөткө жардам бериңиз. Ал эми калган заключенияларды биз райондук мекемелерден алып туруп жер трансформация кылып беребиз деп. Ошолорду силер жасасаңар болбойт беле? Этаптар боюнча өзү положение боюнча бар. Айыл өкмөт өзү жасайт. Мындай да, мен ошо көп эле жерден айтып жүрөм. Ишкерлер болсо акчасын мына кредит алат негизи эле. Алабы же өзүнүн акчасы болобу, негизи эле ошо силерге келип иштейбиз деп атса, ошондой бюрократия барбы? Ар кайсы неме бар, тиги кагаз, бу кагаз деп атып, ошо ишкердин желаниясын кетирет да негизичи. Ошол себептен анан биз болсо каяктан инвестицияны тартабыз? Силер ошол жактан бир группа түзүп отуруп, ушундай кайсы жерлердин баарын мындай өзүңөр проектсин баарын чийип кой турган буларга айтсаңар болот эле да. Мына бул жердин акчасы мынчалык сен булар акча төлөп бериңге даяр да. Просто эле жанагындай убакыт сааты бар эле, тиги геология барса аяктан специалист отурат дагы. Археологиянын эмеси Минкультурадан аяктан баарын отурушат дагы. Анан ошол жерден кагаз ала албайт да, көп кишини ошо менен таштап салышат да. Желаниясы жогоп кетет. Ошол себептен ишкерлердин желаниясын жоготпош үчүн силер ошол жактан бир группа түзүп алып кетпейсиңер ушуну. Госорган болгондон кийин силер жүргүзсөңөр болот да ошондо. Ошол жактан бир немеңерди карап чыккылачы деген ким Урмат Озбек. Өзүңөрдүн бир отделиңерден же кандай ошо инвестиция боюнча алып баргандай бир баланын кызматкери ошон карап чыгасыңарбы? Анан именно ошо ишкерлер ошол жакка келгенден кийин жана бул жеңилдиктер болсун да. Себептегенде бул ишкерлер болсо тиги азыр айтпайм мына геологиянын немеси заключениясы керек эле. Эмнеге керек археологдук депчи. Ошол себептен болсо силер болсо бияктан ошо немени силердин кызматкерлигине болсо госорган менен переписка кылып жеңилдетсеңер жакшы болчу да. Ошону карап чыккыла. Жарайт. 4 соттукка ушунча баарын алып аткан мен эле биринчи болуп атам. Эмнеге 4 сот? Тилек Кыдырмаевич өзү негизи ал жердин категориясы жайыт. Анан бул киши ошол жерде көп жылдык ижарага жайытты отуруп атасыңыз. Пайдаланып келет.
Бирок бүгүнкү күндө азыркы учурда айыл өкмөттө башка жерде промзона бар. Эми ал жерден деле эгерде макул десе ал жакты деле ижарага берген даярбыз. Но бирок бул киши именно ошол жерге куруш керек болот да. Эми эмнеге ал жерде именно ошол жакта курайм деп атасыңар? Бирок тура башка жерде. Бул жерде мындай да, ал жерде мурда берилген жерлер алар. Мурда берилген жерлер, суу өтөт, ал жерде свет алган жеңилирээк. Ошол жака биринчиден документ растап баштаганбыз да. Анан биз башка жака ээн жерге барып ал жактан светти кантип алабыз, сууну кантип алабыз. Мен сизди уктум. Ким Аскат ошол маселесин карап чыккыла. Кандай экени барымтен жол жобосун. Анан берки жериңер болсо айтпайсың, башка жерде көрсөтүп атат деп атпайсың. Ошол жерге тех условиясын бартын алып келе, светиңерди, суупуңарды бартып алып келип ошол жака баткыл чечип бериле. Может ошол жерде ажааттыр. Хорошо, кийинки суроо өтө бергенде. Экинчи дайыр маселе, мына бизде азыр Үштеректе жаңы конуштан жер эмдигиче берилбей келатат. Ушу 15-20 жылдан бери көтөрүп келатабыз, бирок жер маселеси чечилбей атат. Азыр ошондо төрөлгөн балдарыбыз азыр 30га чыгып калды. Анан мен башында чогуштун башында айттым элем ошо чек боюнча депчи. Кайра кайталап атасыңар да. Айтпам 94% тоол аймак деп. 6% биздики түз жери. Ошол себептен мына ГИК боюнча үйдү алып келип атат да. Азыр 50ге чыксаңыз, 60га чыксаңыз деле жер жок болсо кайсыны беребиз? Ошол себептен мына ГИК боюнча силерге чогуштун бартын өткөзөт, кантип үйлөрдү алса болот деп. Кандай жеңилдетилген боюнча деп. Хорошо, тиги немесин ким? Аскат. Жерлерин бартын карап чыккыла, качан трансформация кыласың, кандай кыласың, ошонун бартын айтасың, Хорошо, кийин биринчи микрофон. Саламатсыздарбы, жыйындын катышуучулары. Мен Үштерек соопунун акушеркасымын, айылдык кеңештин депутатымын. Бизге Рено мобиль сөзү бөлүп бериңиз. Бизде ПТС деген болот, акушер-гинеколог жок, неонатолог жок. Бишкекке, Жалал-Абадка биз сопровождать этип алып барабыз, 9 саат жүрөбүз Соболь деген машинабыз менен. Сөзсүз бизге Рено мобиль бөлүп бериңиз. Адамдын өмүрү кымбат биринчиден. Биз ушул дайыма мен өзүм башыман өтүп турат. 9 саат, 10 саат барабыз Бишкекке. Сөзсүз ушуну өзүңөрүңүзгө алып бизге машинаны бөлүп бериңиз. Бирок биздин балансыбызда 3 машина бар. Экөө списания кетиш керек. Болду, суроом жок башка. Хорошо. Ким Өмүрбек? Сурбашева Нургүл Абдылбековна. Саламатсыздар бир жолу. Реанимобиль бул жака бөлүнгөн эмес. Убагында 23-жылкы жаңы Соболь автоунаасы берилген буга. Буларга бирок азыркы күндө биз жыл башынан бери 2 жолу заявка берип Минздравга. Буюрса ошо машиналар келип калса эле берилет деген жакшы пландарды турабыз. Ал 2 машина кайсы жерге? Именно ушул районго элеби? Токтогул районуна? Жок, биз общий область боюнча бергенбиз. 47 машина. Анан сиз 9 сааттан бияка келип кайра чакта 18 сааттын ичинде өлүп калат атпайбы? Жок, бул жерде неме да? Тез жардам автоунаасы жаңы 23-жылкы Соболь машинасы бар. Анан сырткары буларга эң жакын Токтогулга караган үчүн Токтогулга алып барышат. Реанимобиль эмес, азыр Соболь скорый машина да бул. Иә. Реанимобиль эмес, скорый машина булчу, Соболь. Жок, бияктан реанимобиль деп атпайбы? Ошо реанимобилге заявка бергенбиз. Ой, эжеке уктум мен сизди. Неге бул жөндө сиздин маалыматыңыз жок? Мына сиздин кызматкериңизби? Бул кесиптешим болот. Анан неге бияктан силер ошо маалыматтарды албайсыздар? Неге бияктан мындай көйгөйлөр? Бул боюнча маалыматыбыз бар. Заявкалар берилип атат, жетекчилерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Келсе эле беребиз деп. Мурун УАЗы бар эле, азыр Соболь бар. Жок, реанимобилди качан аласыңар? Реанимобилди Минздрав качан закупка кылса, ошондо эле трассага таркатып берет. Качан ушул жылдын айына чейин аласыңар? Ушул жылга планда бар дешет. Келип эле калса таркатып беребиз. Алып мына бул немесин бартын көйгөйдү мына туура айтып атат. Туура көйгөй бар. Бул по всей республике так. Ошол реанимобилдердин бартын дагы камсыздап берилет жактан, камсыздап берип ушул жылдын айына чейин бүткөндөй болсун да. Жарайт. Хорошо, экинчи микрофон. Футбольный поле боюнча айтып коеюн. Бүттү. Футбольный поле боюнча жана маалыматты айтып койсун азыр, жактан ким суроо береби? Жактан барбы?
Жок, болду. Бата берип койсун дейт. Азыр жана мен жогоруда айтып менем, тиги немеден Садыр Нуркожоевич ар бир жерде футбол аянтчасы болот деп айтты эле. Ошол жакта мына азыр футбол аянтчасы боюнча мына Урматбек Оозбекович айтып койсун маалыматты. Токтогул Тилек Кыдырмаевич, бул футбол аянтчасы боюнча бизге Токтогул районуна 15 футбольный поле бөлүнгөн. Анын 4-өсү Токтогул шаарында салынат, Сөркуловдо 1, Иманалиевде 2, Кетмендөөдө 1. Иманалиевге кошумча киргизүү планда болуп жатат. Ошо менен жалпы сан 15 бизде. Токтогул району буюрсабыз. Мына көрдүңүздөрбү? 8 салынып атат. Урматтуу президентибиз жана футбол аянтчалары баардык болот деле. Мына Токтогул районунда, Токтогул шаарында мына стадион салып, былтыр ачылышына келдик элек. Быйыл болсо ар бир айылдын ичинде ошо футбол аянтчасы болот деп атат да. Токтогул районунда 15 футбол аянтчасы азыр иш жүрүп атат. Ошол себептен баарыңыздар мына футбол аянтчалары баардык болуп калат буюрса. Жанагындай айтпаймынбы, тиги жылына да 1-2 жылдан жолугуштурсак, бияктан ошо айтылып аткан маселе баардык чечилип турса, буюрса ушундай танистерге келип, көйгөй баардык чечелик деп келип атабыз. Ошо буюрса чечилип турат деп. Урматтуу губернатор Тилек Кыдырбаевич жана ошону менен бирге келген биздин улуу обласыбыздын улукман иштерман жетекчибиз Тилектин кол алдында иштеген кызматкерлер баарыңыздарга каалоомду айтып коеюн биринчи. Чындыгында бир азыраак эле сүйлөйүн, капа болбойсуздар. Ушул жерди 5 эле киши курган да. Биринчиси Чалкарбек Жолдошбекович директор болуп туруп ошол курган. Андан кийин Бексултан Казыбекович Хуриев бизге депутат болуп, мына эмени ошол куруп берген. Андан кийин Кодиков Өкүш деген бизге ушу лапкопту салып берген. То есть андан кийинкиси 4-шү Чилдебай Розов больницаны салмак болгон. Ал Чалкарбек менен урушуп кетип, өзгөчкө кетип калган. Биздин эң негизги эле эмебиз ушу больницада чындыгында. Азыр мына Чолпон айтып кетти, Токтогулга барсаң да эч ким кабыл албайт. Анын үстүнө буну жоёбуз деген экен, эми кечирип коесуздар, мен бата берип коеюн. Болду, башка сөзүм жок. Амин. Кең ынтымак, кең Ала Тоо жериме ынтымагыңыз берсин, кең пейил кыргыз элиме. Ар дайым ушул аман болуп, дайыма жакшылыкта, өрөнүңөр данга толсун, өлүшүңөр малга толсун. Ушул иштеп аткан ишиңер ийгиликтүү болуп, ажообуздун жолун жолдоп, ар дайым аман болуп, барлык нерсени ушу көңүлүңөргө коюп, эл үчүн иштеп, эл үчүн кызмат кылып, ушу улуу манас абабыз, бабаларыбыз силерди бакаята, кошаята толук колдоп, ар дайым аман болгула, ар нерсеге салам болгула, барлык жерде бакыт болуп, ушу тилегениңер дайыма эл үчүн эмгектенип, Кудайым колдоп, ишиңер илгерилеп, алга жылып, ар дайым акындын сөзүндөй сылык болгула, акылдын көзүндөй тунук болгула, элиңерди сыйлаган, элиңер силерди сыйлаган улук болгула. Кетмен төбө жерибиз, кең пейил кыргыз элибиз. Ар дайым ушу сиздер келсеңиздер дайыма жолуңуздар ачык, жолдошуңар кыдыр болуп, ушул Шамшыкал атам, Камбар атам, Каракыр атам колдоп, ар дайым жакшылыкта элиңер менен эсен болуп, ишиңер ийгиликтүү болуп жүргүлө. Амин.